Bişkek'te saat 7. Бишкекте саат 7 болду. Кутман таңыздар менен ардактуу радио каармандар, биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасынын 16 декабрдагы назарыңыздарда. Алдыдагы 2 саат биз менен бирге болуңуз. Агарып дагы бир таң атты. Саламатсыздарбы, урматтуу радиоучулар жана биздин Facebook пайдалануучуларыбыз. Ушул сааттан тарта биз кызматка кириштик. Эфирде Ормат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанова алып барууда. Режиссердук пультту Бакыт Ашрахманов башкарып жатат. Мындан сырткары биз менен кошо жаңылыктардын кызматы дагы иштеп жатат. Алгач дал ошол жаңылыктардын жаңы түрмөгү менен таанышып алып, анан уктуруубуздун алкагында кеңири токтоло турган темалардан кыскача анонс. Ошондой эле биздин эфир Facebooktан дагы чагылдырылып жатканын эсиңиздерге салып өтөлү, урматтуу угуучулар. Биринчи радионун баракчасынан биздин эфирди онлайн көрүп, пикириңизди калтырып, темаларга ой пикир кошуңуздар. Аны биздин кесиптешибиз Азиз Чокморов интернет колдонуучуларына жеткирүүдө. Азыр кесиптешим айткандай эле соңку кабарлардын кыскача түрмөгү менен таанышып алалы. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу бардык мектептер онлайн окутууга өттү. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, аралыктан окуу процесси 24 декабрга чейин уланат. Акыркы 4 суткадан бери Кыргызстанда 10 миңге жакын курч кармаган вирустук респиратордук оорулар катталууда. Мектептерде окуучулардын сабактан калуусу 30%га чейин жетүүдө. Балдар арасында сасык тумоо жана курч кармаган вирустук респиратордук оорулардын жайылышын алдын алуу жана эпидемиологиялык абалдын курчушуна жол бербөө максатында Департамент Билим берүү министрлигине 15 декабрдан 24-нө чейин мектеп окуучуларын онлайн окутууга өткөрүү сунушун киргизген. Белгилүү болгондой, республикада жалпы 2357 жалпы билим берүү мекемеси бар. Кыргызстанда жогорку окуу жайларды карантинге жабууга негиз жок. Билим берүү жана Илим министрлигинен маалым болгондой, учурда университеттер кадимки тартипте иштеп жатат. Студенттердин 20%дан ашыгы окууга келбей калса, жогорку окуу жайларды дагы жабуу чечими каралат. Ал эми учурда эпидемиологиялык абалга байланыштуу 4 кесиптик лицей жабылды. Башка жаңылыктардан Бириккен Улуттар уюму Кыргызстандын демилгеси менен 2023-27 жылдарды тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыялады. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык 5 жылдыкты жарыялоо тоолуу өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын экономикасына, жашыл экономиканы жана технологияны өнүктүрүүгө тоолуу өлкөлөрдүн ортосунда кызматташтыкты бекемдөө үчүн финансылык механизм түзүүгө, тоолорду туруктуу өнүктүрүү жаатында илим жана билим берүүнү өнүктүрүүгө, климаттын өзгөрүүсүн терс кесепетине каршы аракет жасоо, биологиялык ар түрдүүлүктү сактап калуу, тоолуу аймактарда жаратылыш кырсыктарын алдын алуу боюнча долбоорлорду жана программаларды ишке ашырууга, грант жана инвестиция тартууга кеңири жол ачат. Резолюциянын кабыл алынышы Кыргызстандын көп жылдан берки тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын коргоо боюнча ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы жана анын бул маселедеги лидерлик позициясынын эл аралык деңгээлде тастыктоо болуп саналат. Бириккен Араб Эмираттарынын мамлекеттик компаниясы Кыргызстанда күн электр станциясын курат. Бул тууралуу энергетика министрлигинин маалыматында айтылат. Белгилүү болгондой, объекттин кубаттуулугу 200 мегаватты түзөт. Адистер станцияны куруу үчүн жер тилкесин Ысык көл Баткен областында жана Токтогул ГЭСинин аймагынан караштырып жатканы айтылды. Аймактарды изилдөө иштери 4 айды талап кылат. Компания курулушка $180 миллион салым жасоо ниетинде. Курулуш иши июнда башталат деп пландалууда. Объект 2025 жылы колдонууга берилет. Кант шаарында мамлекетке 52 миллион сом зыян келтирилген факты боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратура кабарлады. Маалыматка ылайык, Кант шаарындагы суу менен камсыздоо канализация комплексин ижарага берүү келишимин түзүүдө жана реабилитациялоо долбоорун ишке ашырууда мамлекеттин эсебине жалпысынан 52 миллион 420 миң сом өлчөмүндөгү өзгөчө ири зыян келтирилгени аныкталган. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, иликтөө иши башталды. Соклук районунун жашоочуларына 9 тоннадан ашуун кумшекер таратылат. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы билдиргендей,
Кошой заводунда социалдык жактан аз камсыз болгондор үчүн гуманитардык жардам акциясы өтүүдө. Анын алкагында Шопоков шаарынын жана Сокулук районунун жашоочуларына бир адамга 10 килограммдан шекер берилет. Жалпы 9 тоннадан ашык кум шекер таратылат. Маалыматка ылайык бүгүнкү күндө республиканын керектөөчүлөрү кум шекер менен камсыздалган. Кант кызылчасын даярдоо улантылып жатат. Ошондой эле Глобус Народный жана Фрунзе соода түйүндөрүндө кум шекер арзандатылган баада сатылып жатканы белгиленет. Анда бир кишиге 1 килограмм кум шекер 78 сомдон, ал эми 1 килограммдан ашык ала турган болсо 85 сомдон сатылат. Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасында жайгашкан Торгарт жана Эркечтам көзөмөл өткөрүү жайынын иштөө тартибине айрым өзгөртүүлөр киргизилди. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, декабрь айынан тартып аталган өткөрүү жайлары күн сайын ошондой эле ишемби жана жекшемби күндөрү да иштейт. Ошол эле учурда Торгарт жана Эркечтам пункттарында Кытайдан чыккан жүк жана транспорт каражаттарынын гана кыймылын камсыздай турчу өзгөчө алгоритмге жараша иш алып барылат. Бишкекте 14-15 декабрь күндөрү өткөрүлгөн футбол боюнча 3-чү Мурас достук турнири жыйынтыкталды. Беттештердин жыйынтыгы боюнча 1-орунду спорт федерациялар командасы алды. Аларга чемпиондун кубогу жана 400 000 сомдук сертификат тапшырылды. Президенттин командасы 2-орунду ээлеп, байга катары 300 000 сомдук сертификатка ээ болду. Ал эми 3-орунду алган коопсуздук командасына 200 000 сомдук сертификат ыйгарылды. 4-орун үчүн достук командасына 100 000 сом тапшырылды. Кикбокс боюнча улуттук курама команданын мүчөсү Салиха Гобоева Бангкок шаарында өтүп жаткан Азия чемпионатында коло байгенин ээси болду. Бул тууралуу дене тарбия жана спорт департаменти билдирди. Гобоева 56 кг салмакта кыз келиндер арасында лоу-кик дисциплинасында беттешти. Биринчи беттешинде жеңип, ал эми жарым финалда кореялык спортчуга жеңилип 3-орунду ээледи. Жаңылыктар соңунда валюта курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банк билдиргендей, доллардын курсу 84 сом 95 тыйын, евро 90 сом 23 тыйын, рубль 1 сом 32 тыйын болсо, тенге 18 тыйынга барабар. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 16 декабрда өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөй турганын билдирүүдө. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 1,6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 5-10 градус жылы болот, Талас областында 7-12 градус нөлдөн жогору, Ош, Жалал-Абад, Баткен областында 6-11 градус жылы болсо, Ысык көл облусунда 3-8 градус нөлдөн жогору, Нарында 3-8 градус суук болот. Бишкекте бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, 8-10 градуска чейин жылы болот. Жергебизде эртең мененки саат 7-ден 7 мүнөт өткөндүгүн көрсөтүүдө. Таңкы Кыргызстандын бүгүнкү чыгарылышында кеңири кеп кыла турган темалар тууралуу дагы учкай кеп кыла кетели. Бүгүн 16 декабрда Бишкекте оор атлетика боюнча эл аралык турнир өтөт. Мелдеш 16-19 декабрь күндөрү Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында өтүп, 1980 жылы өткөн Олимпиада оюндарынын жеңүүчүсү, оор атлетика боюнча дүйнөнүн 4 жолку чемпиону жана Европанын 2 жолку чемпиону Каныбек Осмоналиевдин байгесине арналат. Демек биз чемпион менен баарлашуубуз бир канча мүнөттөн кийин орун ала турганын эсиңиздерге салып өтөлү. Андан сырткары өлкөдө курч респиратордук вирустук инфекция күч алды. Сасык тумоо менен ооругандардын саны көбөйүп жатат. Республикадагы бардык мектептер болсо жабылды. Дарыгерлердин кеп кеңеши эске алчу жагдайлар саат 7:30 кийин орун алат. Суу күчөгөнү жалгыз эле жугуштуу оорулар эмес, Бишкекте адаттагыдай эле абанын булгануусу дагы күч алды. Буга байланыштуу бир канча күндөн бери парламентте депутаттар тарабынан маселе көтөрүлүп, ошону менен бирге кечээ жогорку кеңеште тийиштүү мамлекеттик жана муниципалдык орган жетекчилеринин маалыматы угулган. Биз болсо саат 8:30 кийин Бишкекте таштандыны кайра иштетүүчү ишкананын курулушу, деги эле таштанды төгүүчү жайдан чыккан газдын абага таасири тууралуу айтып бермекчибиз. Мына ушул темалар болот. Андан соң соңку темабыз, урматтуу угуучулар, мына жакшы жаңылык болуп, Кыргызстан деңиз спортуна чыгууга мүмкүнчүлүк алып, экономика министрлиги менен Бириккен Араб Эмираттары менен ортосунда келишимге кол койду. Демек, баягы соода жүгүртүүнүн эркиндиги мында дагы байкалып атат. Демек, ушул экономика министрлигинин өкүлү менен ушул келишим деги эле Кыргызстандын баягы экспорт маселеси, соода үчүнчү өлкөлөргө баягы продукцияны кандай баягы биздин өзүбүзгө тиешелүү нукура азык түлүктөрүбүздү аябай көз артат эмеспи? Өлкөлөр, экологиялык таза продукциялар боюнча. Мына ушул азык түлүктөрдү, продукцияларды экспорттоо
Айтор, мына ушул келишимдин тегерегинде саат 8:30 кийин сөз кылабыз. Мына ушул айтылган ар бир теманы эстеп калыңыз угарман. Балким бул боюнча баягы сиздерди кызыктырган суроолор болушу мүмкүн. Бул үчүн бизде телефон байланыштар бар. Ал үчүн 0312 39 21 90 жана 39 19 33 2 телефон иштеп жатат. Чалууларыңызды кабыл алууга даярбыз. Эми адаттагыдай эле тарых барактарындагы бетин ачып көрөлү. Бүгүн 16 декабрь чокуларды багынтуу күнү. Сөздүн түз маанисинде бийиктикти багынтуучулардын жана альпинисттердин эле эмес, жеке жана карьердик өсүштүн жаңы бийиктерине умтулган, максатка жетүү жолунда багынбаган ар бир адамдын майрамы бүгүн. Жана бул дата бир нерсени кийинкиге калтыргандар үчүн ой топтоого мүмкүнчүлүк. Башында майрамдын аталышы метафоралык эмес, башкача айтканда бул күнү жаңы багындырылган бийиктикти белгилеген экстремалдык эс алууну сүйүүчүлөрү тарабынан демилгеленген деп эсептелет. Бирок кийинчерээк бул күн кененирээк мааниге ээ болуп, максатка жетүү үчүн синоним катары күнүмдүк жашоого кирди. Анын бир мисалы, ар бирибиз күн сайын жумушта, жеке жашоодо, спортто же кайсы бир максатыбызга жетүү үчүн эле аракет кылабыз жана аны дагы абдан каалап ниет кылат эмеспизби? Ошондой эле адам өзүнүн жана жакындарынын дагы кетирген каталарын кечире билиши керектиги дагы айтылат бул жерде. Аны дагы эстен чыгарбашыбыз керек. Анан бир нерсе ишке ашпай калса эле андан үмүт дагы үзбөшү керек экен. Ошондуктан чокуларды багынтуу күнү бардык шыктанган, максаттуу жана кайраттуу мүнөздөгүлөрдүн майрамы. Эң башкысы ар бир адамга өзүнүн артыкчылыктарын кайра карап чыгууга жана жашоодогу бир нерсени өзгөртүүгө жардам бере турган баштапкы жол. Ар бир адамдын багындыра элек чокулары бар экенин эстен чыгарбоо зарыл. Демек баягы чокуну багындыруу десем да реалдуу түрдө элестетип, кадимки эле асказоо, бийик чокуларды багындыруу, андай деп элестетип албашыбыз керек экен. Баягы өзүбүз багындыра турган бийик ашууларды багындыр деп калып элек айтат го. Анын сыңарындай баягы кыялданган, максат койгон нерселерге жете билүү дагы бүгүн өзгөчө ушул нерселерге анализ жасап, өзүбүз эмнени кыялданып атабыз, ага жетүү аракети кандай болуп атат деген бир ойду ойлоп коюшубуз керек экен. Анын үстүнө жыл дагы аяктап баратат. Жыл жыйынтыкталарда жакшы ниет жарым ырыс деп коет. Бул жылы эмне кылдым деп көпчүлүк пландайт эмеспи? Өзүнө баягы отчет берет да, мындайча айтканда. Айрым булактар бул майрам Финляндияда пайда болгон деп айтышат экен. Жана дагы бир даталар, бирок мындай даталардын дал келбестиги да бар экен. Мисалы үчүн 17 январь күнү дагы жолу болбогондордун күнү деп эсептелинет. Мындай дал келбестиктер бара-бара негизи эле ушул жашоосунан болобу, кайсы бир дагы бир маселеден улам бир жеңилип калгандыктардын ушундай бир көйгөйлөрү, депрессия, стресс дегендейчи бул көрүнүштөрдүн өзү сыяктуу эле бүткүл дүйнөдө мына ушундай бир көрүнүш кеңири тарап бараткандыктан дагы ушул күндүн бир даталары көбөйүп бараткандай бир таасир калтырат экен. Деген менен бүгүн эле эмес, ар дайым жолубуз болуп турсун деген бир жакшы тилек менен биз эми тарыхый учурлар тууралуу дагы бир кызыктуу маалыматты сиздер менен бөлүшө кетели угармандар. 16 декабрь 1997 жылы япониялык Покемон мультфильминин телеканалдан көрсөтүү учурунда бир маалда эле 685 баланын талмасы кармап ооруканага жеткирилген экен. Кызык. Ооба, япониялык Покемон мультфильминин 38-сериясы эң популярдуу болгон. Аны Япониядагы телеканалдардан көрсөтүү учурунда ошол бир эле учурда 3 жаштан жогоруда айтылган сандагы балдар талмасы кармап ооруканага жеткирилиптир. Ал окуя коомдо покемондордон шок деген аталышка ээ болгон. Ошондон кийин бул мультфильмди көрсөтүүгө тыюу салынып, бирок 98-жылы 16 апрелде көрүүчүлөрдүн суранычы боюнча кайрадан эле көрсөтүлө баштаптыр. Дал ошол Покемон мультфильминин учурунда биз дагы бир кызыгып көрүп калдык элек. Ар кандай бир башкача болгон жаныбарлар, алардын бир ушундай оюндары, аны кызыгып балдар кийин карточкалар чыкты, аны дагы ойноп, ошондой болуп кийим кечеси, аттарын да коюп алат эле. Мен Пикачумун, мен Бульбасармын деп. Айтор 38-сериянын сюжети боюнча мультфильмдин баш каармандары компьютердин ичине кирип, коркунучтуу жандыктар, вирустар менен согушат экен. Башкы каарман Пикачу деп атпайлыбы? Пикачу ошол электрдик жардыруу жасап, андан чыккан жаркыроодон улам мультфильмди көрүп жаткан балдардын башы ооруп, көрүүсү начарлап, эпилепсиянын ар кандай
белгилери байкалгандыктан мына ушундай эпилепсия болгондугуна байланыштуу бир топ киши, ал бир эле бала эмес, чоңдор да ушундай бир көрүнүшкө дуушар болушкан экен. Мисалы үчүн чоңдор демекчи, биз деле кино тасма көргөндө, айрыкча аял заты сериалдарды көргөндө, Корей, түрк сериалдарын көз жашы менен кошо каармандын бирөөсү болуп алат эмеспи, ал гана эмес. Көпкө чейин аны унутпай. Кесиптеш өзүңүз кино сүйүүчүлөрдөнсүзбү, сериал сүйүүчүлөрдөн? Акыркы убакта ошондой болуп баратат. Кошо ыйлап дегендей, алардын тагдырына өзүң кошо жашап. Негизи ошол кино сүйүүчүлөр кандай учур болбосун, ошол тасманы көрүп атканда бир каармандын баягы өзүн элестетип алат деген чын окшойт, Түшкө киргенде каякта элең. Мына ушундай кызыктуу күндөр өтүп атат. Анан эми бүгүнкү күндүн тарыхы тууралуу айтканда, уланта турган болсок, мына 16 декабрь 1991 жылы Казакстан көз карандысыздыгын жарыялаган күн. Казакстан СССРдин кулашынан кийин 1991 жылы көз карандысыздыгын алып, дүйнөлүк аренада өз ордун тапкан. Түркия мамлекети 1991 жылы Казакстан көз карандысыздыгын жарыялаган соң 15 мүнөттөн кийин анын көз карандысыздыгын тааныган. Өлкөнүн расмий аты Казакстан Республикасы. Казакстан тууралуу маалымат айта кетсек, ал Орто Азия менен Чыгыш Европанын ортосунда жайгашкан, дүйнө жүзүндө аянтынын чоңдугу боюнча 9-орунда турат. Түндүгүнөн Россия, түштүгүнөн Түркмөнстан, Өзбекстан жана Кыргызстан, чыгышынан Кытай Эл Республикасы менен чектеш. Көз карандысыздыгына чейин тагыраагы 1989 жылкы каттоодо элинин саны 16.464.000 адам болсо, 2012 жылы 16.8 миллионду түзгөн. Бүгүнкү күндө Казакстан дүйнөдө калкынын саны боюнча 62-орунда турат. Борбор калаасы Астана шаары. Мына ушундай угарман биз уктуруубузду улантып, Кыргыздын чыган уулу спорт дүйнөсүндө аты тарыхта алтын тамгалар менен жазылган. 1980 жылы өткөн Олимпиада оюндарынын жеңүүчүсү, оор атлетика боюнча дүйнөнүн 4 жолку чемпиону жана Европанын 2 жолку чемпиону Каныбек Осмоналиевдин байгесине арналган иш-чара тууралуу биринчи маегибизге анда кезек берели. Белгилеп кеткендей, бүгүн Бишкекте оор атлетика боюнча эл аралык турнир башталат. Мелдеш 16-19 декабрь күндөрү Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында өтүп, эркектер жана кыз келиндер арасында өтө турган жарышка спортчулар, эркектер 10, кыз келиндер дагы 10 салмак категория боюнча катышат. Негизи эле бизде кесиптеш билесиз, спорт жаатында ийгиликтерди жараткан спорттун кандай гана түрү болбосун, уул кыздарыбыздын акыркы убакта ийгиликтери баарыбызды кубантып турган кези. Мындан сырткары оор атлетчилерден дагы уучубуз кур эмес. Эми биз жогоруда айтып өттүк элек, чемпиондун өзү менен дагы маектешели деп турабыз. Түз байланышта Олимпиада оюндарынын жеңүүчүсү, оор атлетика боюнча дүйнөнүн 4 жолку чемпиону жана Европанын 2 жолку чемпиону Каныбек Осмоналиев агайыбыз турат. Кутман менен Каныбек агай, келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Рахмат. Жаңы жыл куттуу болсун келе жаткан. Рахмат. Мына бүгүн кыргыз элине куттуу болсун. Айтканыңыз келсин. Каныбек агай, мына бүгүн сиздин байгеңизге арналган иш-чара өткөнү турат. Сиздин жолуңузду улагандар десек дагы болот. Негизи эле оор атлетчи болуу үчүн биринчи кезекте кара күч турабы же даярдык башка орунда турабы? Эми бардык нерсеге баягы физикалык жактан даярдык керек. Мисалы үчүн биз айылда жүрүп, айылда кара жумушту көп жасап, колхозго, үйгө жардам берип, анан бул шаарга келгенде баягы ошо андан ары машыгып кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу да. Мына мен өзүм жаштар менен азыр иштеп атам. Буларда мындай мүмкүнчүлүк деген укмуштуу өтө аз. 100 кишиден алсаңар 20 киши мүмкүнчүлүгү бар деп эсептесек болот. Калганыкы жок. Калганы оорлук. Аны ошон үчүн биринчи функционалдык физикалык жактан адам даяр болуш керек чоң спортко барыш үчүн. Аны үчүн көп гана иштер керек да. Анан эми чоң спортко жетиш өзү эле эми эле келип чоң спортко кете албайсың да. Аны үчүн көп аракет керек, көп эмгектениш керек. Аны үчүн да спорттук режимди жакшылап кармаш керек. Анан кийин аны жакшы тамактанууну билиш керек. Анан кандай учурунда кандай жана поливитамин жегенге обязательно керек. Анткени көп баягы машыккандар, көп тонна көтөргөндөр, көп чуркагандардын бүт баары тең өзүнүн дене боюндагы болгон витаминдерди тери менен бүт кетет. Анан аны кайра
ошончо нагрузка бериш үчүн кайрадан толукташ керек витаминдерди, железо, магний, ошол эле тиги кальций, калий дегендердин баары тең кислоталар орундалыш керек да. Анан кайра машыкканга мүмкүнчүлүк алат адам. Ошол үчүн мен ойлойм, баардыгы чоң спортко барыш үчүн бул режим, адамгерчилик, ошол ыйман, анан кийин ошол эле эмгекчилдик, чыдамкайлык, анан кийин ошол туруктуулук, психологиялык жактан туруктуулук, мисалы үчүн ушундайларды бүт баары тең ошол чоң спортко барганга керек. Анан анча мынча мактанчаактар өтө жанагындай чоң жетишкендиктерге жетпей калган ошол. Кичине жетишкендиктерге жетип алып анан кийин көкүрөгүн уруп калгандар баягы чоң жетишкенге жетпей калат да. Анан, конечно, мунун бүт баары тең ушул негизи эмгектен, акылдан, анан кийин ушул баягы көп нагрузканы канча жасасаң, ошончолук акыл менен жасашың керек деген кептерде баары байланышып туруш керек. Оор атлетчилерибиздин эл аралык жана дүйнөлүк мелдештерде ийгилигин көрүп, биз дагы кубанып, колдоп келебиз. Бирок алар саналуу дегенге болобу? Биздин республикада, конечно, саналуу эле. А эмне себептен бүгүнкү күндө ушул оор атлетикага мындай көп келе беришпейт? Же келип жатканы менен ийгилик жарата албай жатышабы? Жок, келгени ушу оор болуп атат, чынын айтканда. Бирок келген таланттуу балдарды дагы жакшы көзөмөлдөнбөй атат да. Анткени азыр только бир эле айылда токтогул деле карап калгашкан. Калган биздин республиканын бүт аймактарында кандай таланттуулар бар. Жалал Абад, Ош, Баткенде, Таласта, Көлдө, Чүйөрөндө, Нарында, анын бүт баарына көңүл буруш үчүн бизде федерация деген эме бар. Федерация деген ошонун бүт баарына көңүл буруп, ошо аймактарга специалисттерди, жанагындай инвентарларды, анан кийин ушу көңүл бура турган эмнеси жетишпей атат, ошонун бүт баарын карап, анан жакшылап жолго коюп туруп анан иштеш керек. Антеше өспөйт. Анан бир эле ошол токтогулдуктар өсүп атат азыр. Анан эми өссүн аларда, алар эми үчүн бүт акысы бар алардын да өскөнгө. Бирок федерация деген Кыргыз Республикасынын федерациясы деген ушу Кыргыз Республикасынын бардык аймактарына бирдей мамиле жасаш керек. Мына Устат Шакир деп келебиз, өзүңүздүн мисалды алганда сиз даярдаган спортчулар барбы? Шакиртиңиз? Мен спортчулардын бүт баарын даярдаганга жардам берем. Өзүм мен мамлекеттик ишмер болгондон кийин машыктырууга мүмкүнчүлүгүм болгон жок да. Бул жер. Экинчиси, мен башынан биринчи ушул машыктыруучу болуп иштегенде жанагы Майназаров дегендерди, жана Баадов дегендерди, Асаналиев, Бакчиев дегендердин бүт баарын тең мен машыктыргам. Азыр ошолордун бүт баары тең иштеп жүрөт. Андан кийин деле менде мүмкүнчүлүк болгон жок. Азыр мына ошо директорлук жылуу жумшак жумушумду өткөрүп бердим дагы. Азыр кайра улуттук университетке барып, жаштар менен, студенттер менен иштей баштадым да, жакында эле. Бир жыл боло элек. Анан эми ошон үчүн көрүп атам да, жаштар менен иштеп, алар менен кандай иштеш керек, таланттууларды кандай тандаш керек. Толтура, бирок ошонун ичинде азыркы жаштардын өзүнүн жүрүш турушу, ойлогон ою, ошол спорттун түрлөрүнө кандай өзүнүн бир мындай маанилүү ошо керек деген ойлору таптакыр башка болуп атат да, илгерки биздикиндей. Каныбек Осмоналиевич, мына эми башка мамлекеттин спортчулары менен атаандаштык канчалык биздин спортчуларыбыздын арасында? Атаандаштык өтө эле чоң да. Аны өзүңөр көрүп атпайсыңар. Азыр мына жакында эле дүйнөлүк биринчиликтен биздин Эмил барып 9-орунду алып келди. Ал эми Нур Нурдөөлөт болсо толчоктон 3-чүнү алды, анан суммадан 4-чүнү алды. Эми жакшы, жакындап келе жатат. Бул успех десе болот. Бул эми бул бир тиги айылдын успехи деп айтам мен. Бирок результаты эгерде дүйнөнү утса, эми ал Кыргызстандык болот да. Эми ал мунун бүт баары тең эле эмне үчүн мен ушинтип айтып атам. Мен айткан себебим оюмда
жалпы Кыргызстандын региондорлору бүт баары тең бирдей өссө, анан кийин ошолордун бүт баарынан таланттарды бирдей тандасак, жалаң эле ошол бир эле айылдан өсүп аткан анын эми себептери толтура. Эми силер бекеринен деле тиги мага ушундай суроолорду берип аткан жоксуңар, анын баарын жакшы түшүнөм. Атайын берип атканыңар да болушу мүмкүн. Эң негизгиси, мен жамандаган жокмун, мен тиги эмесин айтып атам, түзүн айтып атам. Федерация деген бир үй бүлөнүн федерациясы, бир айылдын федерациясы, жалпы Кыргыз эмесине эч кандай эчтеке берген жок да. Ал эми балдар өсөт, кечкеле бир айылдын балдарын эле тойгуза берсе, баары келесе болсо да өсөт да. Сиз эми дал ошол федерация менен дагы өзүңүз баарлашып көрдүңүзбү? Эмне себептен алар ошол региондорду кыдырып, таланттууларга мындай маани берип, аларды тарбиялоого маани? Мен кыдырып жүрөм, айтып жүрөм. Мен ушу мына көлдү дагы восстановить эткенге аракет кылдым. Баткенди восстановить эттим, Ошту восстановить эттим, ошол эле Таласты, Чүйдү, Көлдү бүт бар. Нарынга дагы качтым, чуркап жүрүп. А бирок жаңысы мен эчтеке кыла албайм да, же миллиардер болбосом мен жана азыр федерациянын. Каныбек агай, түшүндүк. Эми мына алдыда өтө турган турнир тууралуу айтсак, бул эл аралык деңгээлде өтүп жатат, Ооба. Бизден 10 салмак категория менен кыздар жана уландар катышат экен. Ошол жерде бул жаңы тандалып алынгандарбы, же мурда эле башыгып жүргөн биздин спортчуларыбыз жөнүндө сөз болуп атабы? Булардын разряд толтуруп, техникалык жактан, физикалык жактан даяр кыздарды алып келип атат да, Казакстандан, тияктан, бияктан. Анан биздин республикадан азыр выступать эте турган кыздардын саны деле көп эмес, аз эле. Анан кийин мен азыр ошо кыздарды мындай баягы жалпы эле бүт дүйнөнүн кыздарынан кем эмес деп, азыр бүт региондорго барып, мына Жалал Абад, Ош, Баткенге бардым, Көлгө бардым, эми Талас бүт баары тең аймак. Мен ушинтип эле кыдырып жүрөм, баягы агитация, пропаганда кылып. Биздин кыздардын арасынан жокпу, эми үчүн чыкпайт бөлөк спорттордон дагы деп. Эми то есть эми борьба кичине өсүп келатат, калган спорттун түрлөрүндө деле көп азыр пока чыга элек. Анан ошон үчүн мен айтканым, оор атлетикадан да чыгат, Кудай буйрса. Бир экөө бар. Ал эми бир экөө деген бир экөө да турмушка чыгып келет эртең эле 10-ду 11-ди бүткөндөн кийин же болсо студент болгондон кийин. Агай, Каныбек агай, эми оор атлетика болгондо оор баягы штанганы көтөрөт эмеспи? Анан кыздар үчүн бул спорт канчалык бир актуалдуу? Анткени мына күрөштө деле кыздарыбыз жүрөт. Анан коомдо ар кандай пикирлер айтылат, алар эне болуш керек деп атат. Ооба. Эми спорттун баардык эле түрлөрүнөн машыгып атпайбы? Ооба. Ал мен түз эле айтам. Көчөдө тентип, ар кайсы жаман иштер менен тинтип жана оорлук кылгандар, аферисттер, тиги кыздар толуп атпайбы? Кыздардын арасынан да. Жана андан көрө оор атлетика менен машыксын, эчтеке болбойт. Азыр эмне кыйратып 5-6дан төрөп атышабы? Солор деле бир-экини төрөп коюп эле жүрүп атпайбы? Агай, бүгүнкү турнир тууралуу дагы сөздү улантсак, мына байге, сиздин байгеңизге арналып атат. Кандай байге коюлган? Жеңүүчүлөргө Эми мен чынын айтканда бул Каныбек Осмоналиев үчүн эмес. Бул жалпы өсүп келаткан жаштар үчүн. Стимул. Мага бул турнирдин негизи мисал үчүн мага Осмоналиевке кереги жок. Бул атайын мына 30-тан ашык 35 жылдан бери ушу жаштарды тандайлы, жаштарды үндөйлү, жаштарга чоң бир мындай кубаныч, мындай старт керек. Анан ушул турнир ошолорго бир кичине жашоосуна алдыңкы спорт башатына мындай жөрөлгө болсун деген кеп. Мына бүгүн Казакстандан 10дон чакты энесинен келет экен команда, Өзбекстандан келет экен, Россиядан келет экен. Муну эл аралык деңгээлге жеткириш үчүн жана федерация деген эме иштеш керек да, алар Азия менен иштеш керек, дүйнөлүк федерация менен иштеш керек, олимпийский комитет менен иштеш керек. 35 жылдан бери жүрөт, а бирок муну өйдө көтөрө албай атабыз. Муну Осмоналиев жаңысы көтөрбөсү керек да. Эгер действительно менде акча болсо, өзүм эле көтөрүп, өзүм эле мактанып жүрө берсем. Бул эң жалпысы, баардыгыбыз тең түшүнүшүбүз керек. Бул жалпы өсүп келаткан жаш спортсмендер үчүн, Осмоналиев үчүн эмес. Ошону туура түшүнүш керек. Чоң рахмат Каныбек ага. Эми бул
кечирип койгула. Призовой фонд Тоз Олимпийский комитет берген. Жанагы ар жак бер жактан келип аткан спортсмендердин бүт баарына биздин агенттик, министрлик акча бөлүп атайын аларды тосуп алат. Анан мен аларга бийлик иштейм, бийлик ише албайм. Тигиндей кылгыла, мындай кылгыла деп айтпайм. Аны бүт ошо федерация, ошол өкмөт, Олимпийский комитет менен чогулуп баардыгын жазаш керек. Осмоналиев чуркап жазабаш керек аны. Рахмат сизге. Каныбек агай, ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз ылайым, сизге ыраазылык билдиребиз. Биз бүгүн баштала турган турнирде спортчуларыбызга дагы ийгилик каалап кетели. Урматтуу угуучулар, мына бүгүндөн баштап 19 декабрга чейин Кабаалуу Кожомкул атындагы спорт сарайында эркектер жана кыз келиндер арасында оор атлетика боюнча эл аралык турнир башталат. Ага мырзалар 10, кыз келиндер 10 салмак категорияда катышат. Бул турнир 1980-жылы өткөн Олимпиада оюндарынын жеңүүчүсү, оор атлетика боюнча дүйнөнүн 4 жолку чемпиону жана Европанын 2 жолку чемпиону Каныбек Осмоналиевдин байгесине арналат. Бул иш-чара туурасында деги эле өлкөдөгү оор атлетика спорттун түрүнүн абалы, деңгээли туурасында Каныбек Осмоналиев агай менен маектештик. Негизи эле биздин элибиздин арасында жогоруда Каныбек агай айтып өткөндөй, ат көтөргөн алып киши Кожомкулдай болгон балван уул кыздарыбыз чыгат деген биздин дагы ишенимибиз жогору. Эми негизи эле көпчүлүк спорт сарайындагы дал ошол ат көтөрүп турган алып кишини көрүп, анын ким экенин билбегендер деле бар чыгар. Негизи анын тарых таржымалы деле туулган күнү жөнүндө мындай так маалымат жок экен да. Кээ бир эскерүүлөрдө ал 1888 жылы, айрымдары 89 жыл деп айтылат. Бирок мындай документтер архивинде Чүй суу самыр өрөөнүндөгү Кең суу кыштоосунда 1889 жылы туулгандыгы жазылып, датасы интернет тармагында 1-январь деп дагы берилип жүрөт. Эми бул балбандар тууралуу дал ушул оор атлетчилер жөнүндө сөз болуп атпайбы? Ат көтөрүп 1 тонна 274 килограммдык ташты тээп жылдырган деген дагы эрдик айтылат. Албетте бүгүнкү күндө биздин спортчулардын арасында анчалык тонналаган жүктү көтөрбөгөндөр болбосо керек, бирок дал ушул оор атлет бул күчтүү сынаган, күчтүү негизи тааныткан спорттун түрү болот эмеспи? Биз ийгилик каалайбыз. Жогоруда биздин спортчуларыбыз катыша турган болуп атат. Жана алардан дагы мына ушундай жаштар өсүп чыгып бизде Каныбек Осмоналиевдей болуп чемпион болуп дүйнөгө таанытат деп ишенимибизди билдирип ийгилик каалап кетели. Урматтуу радио угуучулар, Бишкек убактысы боюнча саат 7:33 өттү. Сиздер Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасын угуп жатасыздар. Эми кийинки темага өтсөк, өлкөдө курч респиратордук вирустук инфекция күч алды. Сасык тумоо менен ооругандардын саны көбөйүп жатат. Республикадагы бардык мектептер жабылды. Маалыматка караганда, соңку суткада курч респиратордук вирустук инфекциянын 9000ге чукул, сасык тумоонун 20дан ашык учуру катталды, 300дөн ашык бейтап ооруканага жаткырылды. Өлкөдө эпидемиологиялык абал курч болуп, буга байланыштуу үй бүлөлүк медицина борборлорунун дарыгерлери эс алуу күндөрү атайын нөөмөт менен иш алып барууда. Медицина кызматкерлерди, жарандарды санитардык талаптарды сактоого чакырууда. Кененирээк кесиптешибиз Гүлбү Үсөнованын материалын угалы, анан теманы кеңири уланталы. Бишкектеги үй бүлөлүк медицина борборуна кайрылган бейтаптардын саны 30%дан 50%га чейин көбөйдү. Буга байланыштуу медиктер күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Ишемби, жекшемби күндөрү дагы саат 8ден кечки саат 6га чейин иштеп жатышканын номер 1 үй бүлөлүк медицина борборунун башкы дарыгери Нурлан Галбаев Биринчи радиого билдирди. Борбордун жетекчиси оорунун биринчи белгилери байкалган бейтаптар эң биринчи кезекте жашаган жериндеги медицина мекемесине кайрылуусу зарылдыгын айтты. Сасык тумоонун курч респиратордук инфекция оорусунун симптомдору башталганда жарандар биринчи кезекте жашаган жеринде үй бүлөлүк медициналык борборуна, үй бүлөлүк дарыгерге кайрылуусу керек. Үй бүлөлүк дарыгерлер өзүнүн кеңешин берет. Эгерде ошол үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда дарылана албай калса, эгер ошол дарыгердин күчү жетпесе гана, ошол үй бүлөлүк дарыгердин көрсөтмөсү менен гана ошол борбор каладагы ооруканаларга баруу керек. Үстүбүздөгү жылдын 46-жумасынан тарта оорунун өсүшү байкалып 1,5 эсеге көбөйдү. Маселен, 12 декабрга
карата 3074, 13 декабрга карата 7775, 14 декабрда 9809 учур белгилүү болду. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова билдирди. Анын айтуусунда жыл башынан бери курч респиратордук вирустук инфекциянын 14798 учуру жана сасык тумоонун 153 учуру катталды. Октябрдан тартып бизде А түрүнүн ичинен H1N1 09 бул 48%ды түздү. H3N2 түрү 1,2% түздү. Негизинен H1N1 деген бул сезондук болуп эсептелет. Ал эми 09 деген H1N1 деген биз жанагы чочко тумоосу деп аткан ошол. Булар негизинен баары бирдей эле. Ошол лаборатордук такталган гана түрлөрү боюнча булар айырмаланат. Ал эми алардын клиникалык жүрүшү, башка жолдорунун баардыгы бирдей эле сезондук вирустук инфекция болуп эсептелет. Инфекция жуктуруп алган оорулуулардын көбөйүп жатышы вирустардын көп түрүнүн жүрүп жатканы менен түшүндүрүлөт. Анан дагы вирус жуктургандардын басымдуусу балдар. Башкача айтканда, алар ооругандардын 70%-ын түзөт. Бишкектеги номер 9-үй бүлөлүк медицина борборунун дарыгери Чынара Алканова ата-энелер балдарды дарыгерлерге келгенге чейин эле ар кандай препараттарды берип, үй шартында туура эмес дарылап алып келип жатканын айтат. Мындай абал өзгөчө баланын иммунитетин кескин түрдө түшүрүп жиберерин дарыгер эске салат. Аденовирус жүрүп атат, парагрипп, грипп, энтеровирус, РС инфекция, микс инфекция да бул жана кошулган. Мисалы үчүн жалаң эле бир грипп вирусу менен эмес, грипп вируска аденовирус кошулат, аденовируска РС инфекция кошулат. Ушундай ар кандай вирус топтон болгон үчүн азыр акыбал балдардын акыбалы ошого кичине курчураак өтүп атат. Ата-энелерге кайрылат элем да, амоксициллин ичирип келдим, мен макропен ичирип келдим деп өздөрү доктор болуп аптекаларга кайрылыппы, же бир интернет булактарынан бир туура эмес маалыматтарды алып алып эле балдарды ошону менен дарылап келип атышат. Азыр вирустук инфекцияга биз эч кандай антибиотик колдонбойбуз. Аны баарын жакшы билет. Ата-энелер да ошону түшүнүшү керек. Вирус төмөнкү температурада өнүгүп өөрчүгөнгө жөндөмдүү болот. Оорулуулардын көбөйүп жатышы дагы аба ырайынын суук мезгили менен түшүндүрүлөт. Мындай жагдай аярлуу топтоолор үчүн дагы кооптуу. Маселен, кош бойлуулуктун алгачкы 4 айлык учурунда вирусту жуктуруп алуу түйүндүккө терс кесепеттерин тийгизип, баланын ар кандай гемтикке чалдыгуусун шарттайт дейт Бишкектеги перинаталдык борбордун акушер-гинекологу Арзыкан Умаралиева. Грипп болгондо ошол учурда 25 күнгө чейин өтө көп ооруларды жаратат. Бул грипптен ичине өлүп калышы мүмкүн, бойдун козголушу мүмкүн, нагара төрөп кийинкисинде болуп калышы мүмкүн. Анан жанагында тууласа гемтиктерди бул грипп ушундай көйгөйлүктөр жаратат. Мисалы, жанагы 25 күнгө чейин да айтат баламда жанагы эң биринчи ошол учурда менен жүрүм калыптанышы пайда болот. Анан нервный трубкалар деген бар, клеткалар, ошолор пайда болот да ошо 25 күнгө чейин. Анан ошол учурда кош бойлуу сасык тумоонун ооруса өтө көйгөйлөр жаралат. Балада жана тууласа гемтиктер, жүрөк кемтиги жана жүрүм деп айтылат. Эринин бүтпөй калышы, анан цефал деген болот, мээнин жарымы жок болуп, грипптин ушундай өтө көйгөйлүү маселелери бар да. Мындан улам дарыгерлер жөнөкөй эле санитардык эрежелерди эскертүүгө чакырышат. Номер 1-үй бүлөлүк медицина борборунун башкы дарыгери Нурлан Галбаев жарандарды сергек жашоого үндөйт. Көп эле биздин жарандар коомдук транспорттарда жүрөт. Кармагачтарда көбүнчө ошол жерлерде жанагы вирустардын клеткалары болот да. Кармагачтарды кармагандан кийин ооз мурунду кармаган тыюу салынат. Кармабаш керек. Коомдук транспорттон келгенде үйгө келип колду самындап, эки ирет жуу керек. Анан жанагы антисептик колдонуу керек. Бет каптаганы керек, сейилдөө керек, таза абада көөрөк басуу керек. Өзүгө жаккан бир спорт менен машыгуу да, бул адамдын ошо эмесин көтөрөт, адам дене чыйрак болот. Бул же сууда сүзүү, же болбосо чуркоо, ушундай спорттор менен машыгуу керек. Саламаттык сактоо мекемелери алдын алуу чараларын күчөтүүдө. Учурда 130 000 киши сасык тумоого каршы эмдөөдөн өтүп, калктын 83% эмделди. Ооруканаларда 10 000ден ашык орун камдалды. Курч кармаган вирустук респиратордук оорулардан жана сасык тумоодон коргонуу үчүн бардык санитардык эрежелерди сактоо талап кылынат. Биз дарыгерлердин эскерүүлөрүн, сунуштарын мындай учурда кынтыксыз аткаруу зарылдыгы белгиленип жатат. Түз байланышта биз эми бул тууралуу кененирээк дагы сүйлөшүп алсак, ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жугуштуу оорулардын алдын алуу жана эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динара Оторбаева турат. Динара, айым саламатсызбы?
саламатсыздарбы? Кыш жылда эле келет эмеспи, бирок быйыл абалдын мынчалык күчөп кетишине суук эле себеп болуп жатабы же башка дагы жагдайлар барбы? Эми биз жыл сайын айтып келебиз, жыл сайын ушул кыш күз мезгилдеринде ушул оорунун деңгээлин көтөрүлө турган. Мисалы былтыр алсак, ушул оорунун ушунчалык деңгээли биздин октябрь айында билинген да, бирок балдардын ооруганы көп билинген эмес эле. Анткени быйылкы оорунун деңгээли эң эле чоң көтөрүлгөн убактысына азыр болот деп окшойт деп ойлойм. Бирок мына суук болгон үчүн оору жаш балдардын арасында көбүрөөк жүрүп жатат. Анан эгер былтыр ушул оорунун деңгээли көтөрүлгөн маалда ушул грипп, сасык тумоонун бир эле түрү катталса, быйыл 3-4 түрү катталганын байкап атабыз. Октябрда баштап бул түрү катталган, андан бери мынакей акыркы 3 жуманын ичинде грипптин А түрү, H1N1, H3N3, анан сезондук H1N1 деген түрлөрү катталып жатат да. Анан кийин мындай болуп атат да, окшойт да. Бир түрү менен оорусаң, биздин медициналык кызматкерлер айткан жөнөкөй эрежелерди сактабай, мен ооруган экинчи оорубайм деп эшикке жана маска чыкпай, жекелик тазалыкты кармабай, дагы бир ооруган кишилер менен катнашып болсо, ал балким бөлөк түрү менен дагы ооруп калып атат окшойт. Анан мына ушул суукка байланыштуу дагы бөлөк да түрлөрү көбүрөөк болуп атат да, жанагы жогоруда менин коллегаларым айтып кетпедиби, жөнөкөй өтө курч вирустук түрлөрү катталып атат деп. Мына ошонун себебинен ооругандардын дагы деңгээли рискке көбөйүп кеткен ушундан болуп атат. Жинагүл айым, негизи эле менин суроо берейин дегеним, кыш мындан мурун деле мындан деле суук болуп келген учурлары болгон, ошондо деле ооруп алып эле кайра чыгып, адамдар бири бири менен болгон жолугушуусун, жанагындай болгон сыртка чыгып баарлашып жүрө берген, анда мынчалык болчу эмес эле. Балким мына ушул коронавирустан кийинки бир калдык деп айтканга болобу? Балким ушундай бир мутация болуп бараткан жокпу? Жок, коронавирустан кийинки мындай болду деп айтпайт элем. Мен жогоруда айтып кеткендей, быйыл вирустун 4 түрү катталып атат. Былтыр вирустун бир эле түрү катталган. Мурда катталган беле мындан мурунку жылдары? Ал жыл сайын эле каттаган түрлөрү, бирок мынчалык бир убакытта катталса. Баары тең бир учурда болгон эмес, акыркы 2 жумада ошо айгандай түрлөрү катталып атат. Мындай болчу маселе да. Анан кийин бул бирден, экинчисинен суук дагы кичине көмөрөөк кылып атат да, оорунун баттап таркаганына. Анткени биз мурда деле айтчубуз эки, сасык тумоо вирусу суукка чыдамкай, жакшы сакталат деп. Динара Сатаровна, бул эми баягы жыл сайын суук түшкөндө болуучу көрүнүш десек болот да, баягы респиратордук. Анан бул жолкусундагы мына быйылкысындагы баягы өтө курч болуп атканы, жанагы сиздер алдын ала күн жылуу кезде ошол кышында сасык тумоонун алдын алуу үчүн вакцинация кылат эмессиздерби? Балким ошого кайдыгер жарандардын кайдыгер мамилесинен улам болуп жаткан жокпу? Мисалы бул жолкусунда азыраак болуп калдыбы же кандай болду дегендей? Жок, вакцинация аз болуп калып ушундай ооруп деп айта албайт элем. Бир гана мен мынтип айтат элем, ооруган адамдар өздөрүнүн ооруганына карабай көпчүлүккө барып аткан дагы бул оору жайылтат. Негизги себептердин бири да, биздин мынакей анализдин негизинде мен байкап атабыз да, биз көп эле балдар мурдунан суу агып, же кичинекей симптом болсо деле ата-энелер мектепке же болбосо бала бакчага жибере берет да. Анан айында деген көп балдар болгон үчүн бул оору өзү жанагы аба аркылуу жугат да, түшкүргөндө, бышкырганда, жанагы мурдунан суу акса, көзүнөн суу акса, кол менен кармап, тереңин кармаганда, кийинки балада кармайт да. Ошол дагы көбүрөөк таркаганга мындай өбөлгө болуп атат. Жана айым, мисалы үчүн бул жерде иммунитетте дагы көз каранды болушу мүмкүнбү? Иммунитетин айтат элем, бул жанагы аба аркылуу жуккан оору болгондугу үчүн иммунитет деле кандайдыр бир роль ойнойт. Анткени жугузуп алсаң дагы иммунитетиң жакшы болсо, оору жеңил түрдө өтөт.
туруштук бергенге болот. туруштук бергенге болот. Ал эми жана кичинекей жаш балдар көп айтты, ооруп деп айтып атпайбыз. Ал жаш балдардын иммунитети чоңдотуп толгон менен иштери чыга элек болгондугунун себеби ушу кичинекей балдардын арасында оору катуу жүргөн ошол анан көбүрөөк болуп атат. Анан жана биз айтып атпайбыз, жанагы биздин дарыканаларда, биздин жана докторканаларда кичинекей балдар ооруп болуп атат деп, мына ушунун баары ошонун себебинен. Дарыкана демекчи, көбүнчө эле башыбыз ооруп же чүчкүрүп баштасак дароо эле дарыканадан барып бир жардамланган дарыларды алып баштайт эмеспи? Ага дарыканадагылар өздөрү деле каршы эмес. А бирок ошол дарыларды негизи эле сиздер айтып келесиздер, ооруканадагы баягы кесип ээлерине барып кайрылып, ошолорго гана ошолордун көмөгүн гана алыңыздар деп айтасыздар. Бирок биз дарыкана менен бул жерде оорукананын ортосунда кандай бир ажырым болгондой болуп атабы? Алар бир дары, дарыгерлер башка дарыны берип атат. Андай деле эмес деп айтып атасыз. Көпчүлүк ата-энелер, көпчүлүк ооругандар, чоңдор эсли ооруп калса деле алар мындай күндүз жүрө берет да. Ошол Үбүлөлүк медициналык борборундагы врачтарга барып көрүнө койбой. Анан кээ бир ата-энелер балдарын жанагы бала бакчага, мектепке жиберип атат. Анан кечинде келгенде өздөрү жумуштан келет, балдар да жумуштан келет. Караса баласынын температурасы жогорулуп атат, тамагы ооруган болот, ыйлайт. Ошонун себебинен көпчүлүгү жанагы күндүз эле баланы Үбүлөлүк медициналык борборундагы доктурларга алып барбай, кечинде жанагы ооруканаларга алып барган ошол болот да. Ооруканада очередь болгону, балдардын көп болгону да бирден бир себеп болуп атат. Аны түшүнүп турабыз. Динара айым, жанагы дарыканалар тууралуу сөз болуп атат. Ошол жерде сатылып жаткан дарылар. Аны биз барып ошолордон дарыларды айта албайт экенмин, мен дарылар. Мисалы үчүн кайсы дарыларды ичкенге болот? Мен айта албайм, аны дарылай турган врачтардан саңыз. Бул биринчи башталганда эле вируска каршы туруштук бере турган, вирусту өлтүрө турган дарылар ич керек. Ал эми аны мындай майда чүйдөсүн мен айта албайм, аны дарылай турган. Мисалы үчүн Динара Сатаровна өз билемдикке салып же болбосо кимдир бирөөнүн кеңешин угуп алып эле дары сатып алып атпайбы? Анан аларга айта турган бир кайрылуу кеңешиңиздер барбы деп сурагыбыз келип атат да. Өз алдынча эле туура айтасыз. Көпчүлүк эле ушу ооруп калса чуркап барып ушу дарыканалардан антибиотик алышат да. Антибиотик алып оору башталганда биринчи, экинчи, үчүнчү күндөрү ошо өзү билген дарыларды ичпеш керек. Анткени жана оорунун уланып, ар кандай татаалдашып кетишинин да себептери бул да, ушул да. Анткени кээ бир кишилер антибиотиктен баштап алгандыктан антибиотик бул биринчи оорунун биринчи күндөрү эч кандай таасир бербейт. Бул ооруган адамдын организмине кичине оорчулук болот да. Ошон үчүн ооруганда биз сөзсүз түрдө доктурга барыңыз, доктурдун кеңеши менен туура дарыланыңыз деп айтабыз. Биздин көпчүлүк элдер өздөрү эле доктурга жана дарыканага чуркап барып, ар кайсы дарыны алып, ар кайсы дарыны өзүнүн билгенинен мага бул айтты эле, тил айтты эле деп ичип алып, анан кийин жана балдардын оорусун татаалдашып узап кеткенде ушундан болуп атат да. Анан эми бул вакцина жөнүндө да сөз болуп атат да. Негизи эле вакцина алган адам менен албагандардын арасында айырма кандай болот? Мисалы, вакцина деле бардыгы эле ушул сасык тумоо оорусуна каршы эмделе бербесе керек. Жок, вакцинаны биринчи иретте биз жанагы группа риска деп коебуз, ошолорго таркатабыз. А эмнеге аларга таркатабыз? Анткени алардын деги жана көнүмүш оорулары бар. Кичинекей балдар менен айтып атпаймынбы, иммунитет толугу менен иштеп чыга элек, ошолордуку бул ооруп калса вирустук оору менен татаалдашып көбүрөөк оорушат. Ошол себеп болбош үчүн вакцинаны биринчи иретте ошолорго биз мындай айтабыз да, ушул группа рискадагы адамдар алыш керек, анткени ооруп калса татаалдашып кетет деп. Алардын иммунитети кичине төмөнүрөөк болот. Жанагы өнөкөт оорусу бар адамдар мисалы ооруп калса, бул оорусу башында ооруган унутуп коюшат да, кийин алдына өзүнүн өнөкөт оорусун козгоп, анан оорусу кечке чейин ооруп татаалдашып кеткенде ошол себептен да ошондой учурлар болбосун деп биринчи ирет мына биз ушул адамдарга багыттайбыз ушу эмени вакцинаны ушулар биринчи ирет алыш керек деп.
Ал эми иммунитети жакшы кишилер аларга салыштырмалуу ооруну жеңил түрүндө алып кетиши мүмкүн. Урматтуу угуучуларга да эске салып коелу, биз ушул өлкөдө курч респиратордук оорулардын күчөп жатканына байланыштуу эпидемиологиялык абал, жарандарга кеп кеңеш туурасында дарыгер менен байланышып жатабыз. Сиздерде суроолор болсо Facebooktагы Биринчи радионун баракчасынан жазыңыздар. Андан сырткары 39 21 90 39 19 33 телефонуна сурооңузду берсеңиз болот. Динара Сатаровна, мына жанагы коронавирус учурунда оорунун жанагы туу чокуга жеткени, басаңдап калганы деп айтып келет эмессиздерби? Сасык тумоо, могу курч респиратордук вирус ооруларында кандай? Эми туу чокусу кайсыл учурда болуп, анан акырындык менен басаңдап баягы күчүн жогото баштайт? Туура айтасыз, жыл сайын биз мындай учурду байкайбыз. Мисалы, былтыркы жылы 2021-22 жылы орун эң эле чоң деңгээлде бул октябрь айында катталган. Бул орун уралга кыскарган учуру 2-3 неделядан 4 неделяга чейин созулат, андан кийин ооргандардын саны азая баштайт. Биринде мына ошондой иши болот деп айтып атабыз. Биздин байкоолор боюнча оорунун деңгээли ооргандардын саны октябрь айында эле баштаган. Эң эле бийик учурасына ошого жеттик деп ойлойм, жана биттеп коебуз биз. Эми бул кечээден баштап ушу балдарды дагы, мектептеги балдарды дагы ошо ооргандары көп болгондон балдар окууга келбей калганын себебинен дагы кечээ мынакей биз кечээ мурда күнү санитардык көзөмөл жибергенбиз билим берүү министрлигине. Анан мына бүгүндөн баштап республикадагы мектептердин баары онлайн режимге кетти. Карантинге жабылды. Ал эми бала бакчалардачы? Бала бакчаларды мониторингдеп туруп, ошонун балдардын билгенине карап, анан ошо жергиликтүү администрация өзүнүн билим берүү бөлүмдөрү менен санитардык служба менен өздөрү карап жаа беришет. Динара Сатаровна, мисалы үчүн адам жана чүчкүрүп бир кайсы бир оорунун белгилери байкалса да, бирок өзүн жакшы сезип эле жүргөн болсо, температура жок дегендей, башы оорубаса, денеси талыкшыбаса, мындай жумушка чыкканга болобу же сөзсүз дарылануудан өтүш керекпи бул баштапкы белгилерде? Жана өзүңүздөр айтып кеттериңиздер, башында коронавирус маалында баары мындай ооru чоң деңгээлде болгондо арзандай киши көзөмөлдөрдү берсеңиз да, маска кийгиле, тазалыкты кармагыла деп, мына ошол маска кийген, тазалыкты кармаган, ошо эки чүчкүргөн, бышкырган, температурасы жок, же болбосо көзүнүн мурдуна салып калган адамдардын баарына айтат элем да. Бул өтө курч вирустук оорулар сөзсүз эле түрдө температураны жогору көргөзбөйт. Кээ бир адамдардын температурасы жок деле ооруйт. Ошон үчүн чүчкүрүп калса, бышкырып калса, жумушка деле бара бербей, үйүндө жатып 1-2 күн дарыланып, тегерегиге чугузуп албайын деп маска кийип, жана жеке тазалыкты кармаш керек. Ошол ооруп аткан маалда кичине мындай ойчолонуп туруш керек, өзүнчө отуруп, тамак ашын, бет ачысын бөлүп, ушундай өзүн кармаш керек да, отурган комнатасын баттап желдетип, мында сүртүп туруш керек. Анткени температурасы жок болсо да бул кандайдыр бир вирустук оорунун белгиси деп айтат элем. Биз айтып кетпедикпи жогоруда вирустук оорулардын саны өтө эле көп деп. Анан калса бул сасык тумоо өнөкөт, мурдагы өнөкөт оорунундагы козгой тургандыгы дагы айтылып келет. Ал дагы мындай эң негизи биз сасык тумоо деп көп элес албай жеңил өтөт деп жүрө беребиз го, чүчкүрүп коюп эле. Бирок мунун артында дагы бир оору козгогучу, бир коркунучу бардыгын айтып жүрбөйсүздөрбү? Негизи эле ушул эми эмдөө жөнүндө сөз алганда, мисалы үчүн ооруп жаткан учурда эмделгенге болобу? Кайсы маалда эмдөөдөн өтүш керек? Эмдөө алыш үчүн адам өзүнүн жанагы ооруган адамдар менен контактта болбош керек 3 күн 4 күн мурда. Таза оорубаган кезинде болот да. Анткени мурдунан суу агып, кичинекей өзүн ооруп, чыйрыгып аткандан кийин барып эмдөө алса, көпчүлүгү мындай деп айтат: мен ушу сасык тумоого каршы вакцина эле
жардам бербейт экен, мен ооруп калдым деп ушул эле сынак. Динара Сатаровна байланыш жоголуп кетти. Убактысы менен совпадение деп, убактысы менен дал келби дал келип калды деп, ошондой дал келбеш керек да. Динара Сатаровна, эми мына дары каражаттарын, дарыларды алып алып, дарыгерге көрүнүп, анан үй шартында ушул дарылануудан өтүп жаткан жарандарга кандай айтылар кеп кеңеш бар? Үйдү желдетип туруу керек, арча түтөтүп туруу дегенди биз дайыма адатка айлантып алат эмеспизби? Андан дагы башка дагы эске алчу жагдайлар кандай? Дарыгерлер кандай кеңеш берет үй шартында дарыланып жаткандарга? Үй шартында дарыланып жаткан адамдар болсо, кээ бирөө мага мындай назначение берип койду, мен ошону эле жасап атам деп отура берет да. Бирок антпеш керек. Үй шартында дарыланып атканда дагы өзүңдү карап, же болбосо үйдөгү бала ооруп аткан болсо улам карап, анан кийин ошол эки дары дармек жазып берген доктор менен сүйлөшүп туруш керек да, кандай экен абалын. Динара Сатаровна, мындай тер деп айыкканга болобу? Оору тер менен чыгып кетет деп да айтышат. Мындай байланыш калды, кайрадан улап анан жыйынтыктоочу сөз айтканга негизи аракет жасайлы. Бүгүнкү күндө мына ушундай куурчу респираторлук оорулар көбөйүп жатат. Сасык тумоонун дагы күч алып турганы айтылбадыбы? Азыр пикке жетти деп жогоруда дарыгер биз менен баарлашуусунда айтты. Албетте ковиддеги талаптар бул ошол деле аябай жайылып кетүү коркунучу бар оору болуп эсептелинген да. Демек бул режим дагы деле алына элек. Мындайча айтканда ошол эле бет капты тагынып, колду таза жууп, оочолонгон бул эң башкы бүгүнкү маанилүү маселе болуп турат. Динара Сатаровна менен байланыш уланды окшойт. Динара айым уланта берсеңиз. Жана мен бир суроо бердим эле, тер деп айыкканга болобу деп. Тер деп айтканга, тер деп анан айыктын деп айтканга болбойт. Ошо тер деп айыгыш үчүн деле биз мында кыргыздар айтып коебуз го. Ой, тер деп жатып анан кийин жашынакай болуп ысык чай ичип лимон менен жатсаң, тер дегенден айыгасың деп. Бул кайнатпа шорпалардан ичип, жөнөкөй элдин арасындагы дарылануу деп айтсам болот. Бул эмнеге антип айтылат? Дары ичкенден кийин эшикке чыгып суукташ керек. Ысык жана малина менен ичиш керек, көбүрөөк чай ичиш керек, же болбосо лимон менен чай ичиш керек деп айтабыз да. Мунун себеби жана организмге түшкөн вирусту тезирээк организмден алып чыгыш керек да. Көбүрөөк суу ичсең, көбүрөөк заңдайсың, көбүрөөк вирус организмден чыгат. Ошол себептен мына ушундай айтылат. Демек бул деле кайсы бир деңгээлде элдик медицинаны деле ушундай тердеп жылуу жатканга дагы сунуш бересиздер. Ооба, анткени ооруп аткан киши эшикке чыкпаш керек, тегерегиндегилерине жүгүрүп албаш керек. Ошон үчүн биз мындай айтабыз, өзүнчө бөлмөдө тазалыкты кармап, маска кийип, отурган комнатаңды бат-бат желдетип, нымдап сүрүп турушуң керек деп. Ошол үй шартында канча күн мындай бир жатып оочолонуп туруу зарылдыгы? Кээ бирөө эртерээк жумушка чыгып кетейин деген. Ар кандай болот? Анткени кээ бирөөнүн организми ар кандай. Адамдардын организми ар кандай, иммунитети ар кандай. Ошонун себебинен бир киши 3 күндө айыгып кетиши мүмкүн. Кээ бирөө 5 күндө айыгат. Ал эми кээ бир кичинекей балдар андан көбүрөөк созулуп кетиши мүмкүн. Же болбосо жана өнөкөдө оорусу бар адамдардын оорусу андан да көбүрөөк созулуп кетиши мүмкүн. Убагында дарыланып, доктордун айтканын убагында карабаса, жана өнөкөт оорулары козголуп, анан ал адамдын оорусу андан да көбүрөөк созулуп кетиши мүмкүн. Демек бул оорудан дагы көз каранды, Айткан направлениясын сөзсүз жазыш керек. Рахмат сизге, Динара Сатаровна. Убактыңызды бөлүп, жакшы маалыматыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радиочулар, биз менен түз байланышта ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жугуштуу ооруларды алдын алуу жана эпидемиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динара Оторбаева курч респиратордук вирустук инфекция, сасык тумоого каршы дарылануу оорулардын алдын алуу багытында маалыматтарды берип, кеп кеңешин сунуштады. Мына өзү
айткандай эле бир эле учурда 4 жугуштуу вирус азыр тарап жаткан маалы. Демек, бул нерседен коргонуу, сактануу ар бир адамдын колунда деп айтып өттү. Анан жанагы элдик медицинага дагы баягы таптакыр эле ага көңүл бөлбөй, дарыгерлердин гана айтуусуна таянам дебей, аны да колдонуп жүрүү керек деп айтып атпайбы? Арча түтөтүү, үйдү тазалоо, тердөө, суюктук ичүү деген нерселер дайыма эске алынышы керек экен. Анан дагы саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, былтыркы жылга салыштырмалуу ушул бир аптада эле 1,5 эсеге көбөйүптүр да. Мындай айтканда, салыштырмалуу көп катталыптыр. Мисалы үчүн, былтыр ооругандардын эң көп учуру октябрдын аягы, ноябрында башында катталса, учурда бир жумада 14 000 адамдан вирустук оору аныкталып, бул өткөн жылы жогорку чеги 9 000 эле чукулдаган экен. Азыр 14 000 адамдан болуп жатыптыр. Демек, жогоруда айтылгандай, бул оорулардын дагы саны быйыл өзгөчө болуп атыптыр. Андыктан ар бириңиздер сак болуңуздар. Дарыгерлер бекер жеринен биздин аз салык маалымат каражаттарынан чыгып кеп кеңешин сунуштап жаткан жок. Алар дал ушул кеңешти угуп, эске сактап, бөөдө эле ден соолукту кыйнай бербей, айыгып, анан ишиңиздерди улантсаңыздар болот дейт. Бала деген бул баарыбыз бала деп жүрөбүз дегендей, мына балдардын ооруп жаткандыгы дагы көп болуп жатат. Андыктан бала чаканы өзүңүздөрдү да сак кармап, башка бирөөгө жайылтпайын десеңиз, жалпы эле бул өлкөнүн саламаттыгы үчүн дагы ооруп жатсаңыз, үйдө тынч жатып дарыланып эс алганыңыз, же болбосо жогоруда Динара Оторбаева айтып өткөндөй тердеп бир жакшылап бир айыгып алып кетишиңизди биз дагы тилейбиз. Мына ушундай маалымат менен экинчи темага чекит коелу дагы кийинки темага өтөрдүн алдында жаңылыктарга кезек берели. Бишкекте саат 8 болду. Өлкөдөгү эпидемиялык кырдаалга байланыштуу бардык мектептер онлайн окутууга өттү. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, аралыктан окутуу процесси 24 декабрга чейин уланат. Акыркы 4 суткадан бери Кыргызстанда 10 000ден ашык жаңы курч кармаган вирус респиратордук оору катталууда. Мектептерде окуучулардын сабактан калуусу 30%га чейин жетүүдө. Балдар арасында сасык тумоо жана курч кармаган вирустук респиратордук оорулардын жайылышын алдын алуу жана эпидемиологиялык абалдын курчушуна жол бербөө максатында департамент Билим берүү министрлигине 15 декабрдан 24-нө чейин мектеп окуучуларын онлайн окутууга өткөрүү сунушун киргизген. Белгилүү болгондой, республикада жалпы 2357 жалпы билим берүү мекемеси бар. Кыргызстанда жогорку окуу жайларды карантинге жабууга негиз жок. Билим берүү министрлигине маалым болгондой, учурда университеттер кадимки тартипте иштеп жатат. Студенттердин 20%дан ашыгы окууга келбей кала турган болсо, жогорку окуу жайларды дагы жабуу чечими каралат. Ал эми учурда эпидемиологиялык абалга байланыштуу 4 кесиптик лицей жабылды. Башка жаңылыктардан, Бириккен Улуттар уюму Кыргызстандын демилгеси менен 2023-27 жылдары тоолуу аймактарды өнүктүрүүгө боюнча аракеттин 5 жылдыгы деп жарыялады. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, 5 жылдыкты жарыялоо тоолуу өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын экономикасына, жашыл экономиканы жана технологияны өнүктүрүүгө, тоолуу өлкөлөрдүн ортосунда кызматташтыкты бекемдөө үчүн финансылык механизм түзүүгө, тоолорду туруктуу өнүктүрүү жаатында билим жана илим берүүнү өнүктүрүүгө, климаттын өзгөрүүсүнүн терс кесепетине каршы аракет жасоо, биологиялык ар түрдүүлүктү сактап калуу, тоолуу аймактарда жаратылыш кырсыктарын алдын алуу боюнча долбоорлорду жана программаларды ишке ашырууга, грант жана инвестиция тартууга кеңири жол ачат. Резолюциянын кабыл алынышы Кыргызстандын көп жылдан берки тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын коргоо боюнча ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы жана анын бул маселедеги лидерлик позициясын эл аралык деңгээлде тастыктоо болуп саналат. Бириккен Араб Эмираттарынын мамлекеттик компаниясы Кыргызстанда күн электр станциясын курат. Бул тууралуу энергетика министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Белгилүү болгондой, объекттин курулушу кубаттуулугу 200 мегаваттты түзөт. Адистер станцияны куруу үчүн жер тилкесин Ысык көл, Баткен областында жана Токтогул кесин аймагына караштырып жатканы айтылды. Аймактарды изилдөө иштери 4 айды талап кылат. Компания курулушка 180 миллион доллар салым жасоо ниетинде. Курулуш иши июнда башталат деп пландалууда. Объект 2025 жылы колдонууга берилет.
Кант шаарында мамлекетке 52 миллион сом зыян келтирилген. Факты боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратура кабарлады. Маалыматка ылайык, Кант шаарындагы суу менен камсыздоо канализация комплексин ижарага берүү келишимин түзүүдө жана реабилитациялоо долбоорун ишке ашырууда мамлекеттин эсебине жалпысынан 52 миллион 420 миң сом өлчөмүндөгү өзгөчө ири зыян келтирилген. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери башталды. Сокулук районунун жашоочуларына 9 тоннадан ашуун кумшекер таратылат. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы билдиргендей, Кошой заводунда социалдык жактан аз камсыз болгондор үчүн гуманитардык жардам акциясы өтүүдө. Анын алкагында Шопоков шаарынын жана Сокулук районунун жашоочуларына бир адамга 10 килограммдан шекер берилет. Маалыматка ылайык, бүгүнкү күндө республиканын керектөөчүлөрү кумшекер менен камсыздалган кант кызылчасын даярдоо улантылып жатат. Ошондой эле Глобус, Народный жана Фрунзе соода түйүндөрүндө кумшекер арзандатылган баада сатылып жатканы белгиленет. Анда бир кишиге 1 килограмм кумшекер 78 сомдон, ал эми 1 килограммдан ашык ала турган болсо 85 сомдон сатылат. Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасында жайгашкан Торгарт жана Эркештам көзөмөл өткөрүү жайларынын иштөө тартибине айрым өзгөртүүлөр киргизилди. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, декабрь айынан тартып аталган өткөрүү жайлары күн сайын, ошондой эле ишемби жана жекшемби күндөрдө иштейт. Ошол эле учурда Торгарт менен Эркештам пункттарында Кытайдан чыккан жүк жана транспорт каражаттарынын гана кыймылын камсыздай турчу өзгөчө алгоритмге жараша иш алып барылат. Жыл башынан бери кыргызстандык мигранттар мекенине дээрлик 2,5 миллиард доллар которду. Бул 2021 жылдын ушул эле мөөнөт аралыгына салыштырмалуу 9,5%га көп. Улуттук банктын маалыматына караганда, өтүп бара жаткан жылдын жыйынтыгы менен мигранттардын которуулары 3 миллиард долларга жетет деп болжолдонууда. Бул коммерциялык банктар аркылуу жүргүзүлгөн операциялар. Андан тышкары накталай которуулар дагы бар. Бишкекте 14-15 декабрь күндөрү өткөрүлгөн футбол боюнча 3-чү Мурас достук турнири жыйынтыкталды. Беттештердин жыйынтыгы боюнча 1-чи орунду спорт федерациялар командасы алды. Аларга чемпиондун кубогу жана 400 миң сомдук сертификат тапшырылды. Президенттин командасы 2-чи орунду ээлеп, байгы катары 300 миң сомдук сертификатка ээ болду. Ал эми 3-чү орунду алган коопсуздук командасына 200 миң сомдук сертификат ыйгарылды. 4-чү орун достук командасына 100 миң сом тапшырылды. Бишкектеги Локомотив спорттук ден соолукту чыңдоо комплексинде муз аянтчасы салтанаттуу ачылды. Муз аянтча саат 10дон түнкү 2-ге чейин иштейт. Мында көрүүчүлөр үчүн 850дөн ашык орун бар. Балдар жана чоңдор үчүн көркөм муз тебүү, хоккей, футбол, би, таэквондо, эркин күрөш жана башка секциялар иштейт. Муз аянтчасына чоңдор үчүн 1 саатка билет баасы коньки жарасын кошкондо 350 сомду, балдар үчүн 250 сомду түзөт. Кикбокс боюнча улуттук курама команданын мүчөсү Салиха Гобоева Бангкок шаарында өтүп жаткан Азия чемпионатында коло байгенин ээси болду. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдирди. Гобоева 56 кг салмакта кыз келиндер арасында лоу кик дисциплинасында беттешти. Биринчи беттешинде жеңип, ал эми жарым финалда кореялык спортчуга жеңилип 3-чү орунду ээледи. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банк кабарлагандай, доллардын курсу 84 сом 95 тыйын, евро 90 сом 23 тыйын, рубль 1 сом 32 тыйын, тенге 18 тыйынга барабар. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 16 декабрда өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөй турганын билдирүүдө. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 1,6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 5-10 градус жылы болот, Таласта 7-12 градус нөлдөн жогору, Ош, Жалал Абад, Баткен облусунда бүгүн 6-11 градуска чейин жылыйт. Ысык көл облусунда 3-8 градус жылы болсо, Нарында 3-8 градус нөлдөн төмөн. Бишкекте бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, 8-10 градуска чейин жылы болот. Урматтуу радио окуучулар, сиздер Таң Кыргызстан программасын угуп жатасыздар. Эми кийинки темага өтсөк, Бишкекте абанын булгануусунун 5 себеби бар. Жылуулук борборунда сапатсыз көмүрдүн жагылышы, катализатору же унаалар, жаңы конуштардын газдаштырылбаганы жана шамалдын багытынын өзгөрүшү көйгөйдүн өзөгүн түзөт. Бүгүн кече жогорку кеңеште тийиштүү мамлекеттик жана муниципалдык орган жетекчилеринин маалыматы болду.
Ар ыштан арылышы керек, бирок кантип? Мэрия менен чогуу оптимизация жана маршруттарды кылган атат. Ошо магистральный түздөн-түз жана длинномер автобустарды киргизип, троллейбустарды киргизип, анан биз ошо зеленый квадрат деп коебуз. Ошол жерде электротаксини центрде жүргөндөй план кирип атат. Бул грантовый предложение бекитилди, кабыл алынды донорлордун тарабынан. Ошол эле учурда биз жанагы Бишкек теплоснабжение 500 үйдү пилот катары киргизип атабыз. Присадка деп коюп трубкалар бар, жаңы технологиялар. Алардагы 50%ке чейин ошо угөлдүн расходун азайтат. Өмүрдүн сапатын көтөрүш үчүн кара кеченин жана бурый угөлдү обогащение кылып туруп, анан брикетирование кылышыбыз керек да. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова маалымат берип жатып, мындан тышкары Бишкекте абанын булганышын көрсөтүп жаткан коомдук Муврин экологиялык уюмунун датчиктери туура эмес маалыматтарды көрсөтүшү мүмкүндүгүн белгилеп, мындан улам министрлик Дүйнөлүк банк менен бирге изилдөө жүргүзүп, жыйынтыгы бир айдын ичинде чыгарылышы күтүлүп жаткандыгын айтты. Ал эми шаар башчы Эмилбек Абдыкадыров көйгөйдү чечүүнүн жолун таштандыны кайра иштетүүчү заводду куруудан көрүүдө. Биринчи кварталда ошо эки компаниянын бирөөнү тандайбыз. Бирөө чехтердин компаниясы, бирөө американский компания, бирөө глубокий переработка 95% переработка кылат мусорду, чешский компания 70% переработка кылды. Экөөнүн баасы ар кандай. Биринчи квартал 23-жылы мусор перерабатывающий завод Бишкекте курулуп баштайт. Биз ошондо айтабыз. Бирөө 50 миллион доллар, бирөө 350 миллион доллар. Бирөөнү тандап берсеңиздер. Бишкектеги жаңы конуштарды газдаштыруу менен дагы ыштан арылууга болоору буга чейин белгиленип, 2015-жылдан бери Газпром жаңы конуштарга көгүлтүр оттун газ түтүктөрүн орнотуп баштаган. 2015-жылдан баштап жаңы конуштарга 1100 чакырым газопроводдорду куруп бүттүк. Аларга газга кошулушу мүмкүнчүлүктүү 45 үй-бүлөдө пайда болду. Ушул жаңы конуштарда 2018-жылы 2,2 миллион куб метр газ потребление болгон. Азыркы убакытта 2022-жылы 25 миллион куб потребление болуп атат. Көлөмү жогорулуп атат, пайдаланып атат газ менен. 2015-жылдан баштап Кыргыз Республика боюнча бүткүл 42 калктуу пункттар газификация болду. Мисалы Бишкектин Арча Бешиктин жаңы конушу бар. Ошол жерде 2019-жылы 670 миң эле куб болгон потреблениясы. Азыр 4,5 миллион болуп кетти. Өз-өзүгө алган милдеттери толук алып барабыз, толук жасайбыз. Газпром Кыргызстан ишканасынын башкы директорунун экономика жана каржы боюнча орун басары Арзымат Алдаяровдун сөзүнө кошулган энергетика министри Таалайбек Ибраев ар бир үйгө газ түтүктөрүн киргизүү ишин жеке компаниялар жүргүзүп жаткандыктан, алардын иш аракети баанын жогорулашына таасир этип, элдин нааразылыгы жаралып жаткандыгын билдирди. Маселени чечүү боюнча министрлер кабинетине бүгүнкү күндө сунуштар киргизилип жатат. Газпромдун милдети ар бир үйгө чейин газды киргизбейт. Ал основной магистральды салып берет да. Калганын баарыбыз эле ошо шаарда жашайбыз. Частный компания жасайт. Газпромдун астында ондогон частный компания бар. Ошолор жасайт. Ошону эми 15-тик труба, анан 20-лык труба колдонот. 1 метр трубасы 700 сомго чейин. Азыр биз кабинет министровке предложение кылып атабыз. Жоопкерчиликти алып эле ушуну биз Министерство энергетика Минфинна орто эсеп менен алганда бир үйгө киргизгенде эми үйдүн 4 сотук жерлердики бир 50-60 миңдин тегерегинде болот. 5 соттуктан өйдө 10 соттук жерге чейин эле бир 100 миңге чейин чыгат экен. Ошону 100 миңди Министерство финансов кредитовать этип бергиле деп атабыз. Бул айтылгандары депутат Ырысбек Атажановду ынандырбай, ал мындай дейт. Монополия бар бул жерде. Кээ бир 4-5 ишкана монополия кылып алгандан газификацияга разрешение сиздер бербей жатасыздар. Жарандар өздөрү киргизсе, өздөрүгө арзан түшөт. Ушул жагын бир карап чыкпайсыздарбы? Газпром Кыргызстан ишканасынын башкы директорунун экономика жана каржы боюнча орун басары Арзымат Алдаяров жеке компаниялардын арасында өз ишине кыянаттык менен мамиле кылгандары бар болгондуктан Газпром алардын ишин кабыл албай турганын белгилейт. Ал газдаштырууда коопсуздук маселеси биринчи орунда турушу керек деп эсептейт. Сертифицированный, лицензированный эле компаниялар иштейт. Анда муну Госстрой менен чогуу иштеп чыгыш керек. Анткени стандарттар бар да, эми бул безопасность. Кудай сактасын, бирдеме болсо жоопкерчилик бизде да. Ошондуктан ал жерде мен айтып атам, мына 2014-жылы Газпром жаңы иштеп баштап атканда 3 эле компания болчу. 3 компаниядан азыркы убакытта мына 40ка жакын компания пайда болду. Кээ таза иштейт, стандарт боюнча. Кээ стандартты жасабай, анан жанакы техникалык коопсуздук боюнча стандартты жасабай, туура эмес жасап койгондо аларды газга кошо албайбыз. Анткени жоопкерчилик бизде. Бизде уголовный ответственность бар. Абаны булгаган дагы бир көйгөй бул унаалардын көптүгү жана андан чыккан уулуу газ. Бирок катализатору жок унааларды чектөө, газды текшерүү иштери дагы деле жеке кол
колго өтүп кеткендиктен мамлекеттик органдардын колу байлануу. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманованын сунушу төмөндөгүдөй. Автотранспортное средство при первичной регистрации алын текшерилет. Кийин чыгып кеткенде, эксплуатацияга киргенде көбүнүн катализаторлору жок болот. Жана техосмотрду добровольный кылып койгонбуз да. Азыр көп пикирлер болуп атат. Кээ бирлери айтып атат, ошо киргизиш керек, кээ бирлери киргизбейт дейт. Биз да аны изилдеп көрдүк. Техосмотр өзү жүрүп атканда мындай фикция болуп калганда, ошо жана станциялар азыр 44 станция мындай катталыптыр. Частный болуп кеткен. Ошолордун баары автомобильная, мобильная лаборатория деген нам берилиптир да. Ошо частниктерге кирип кеткен үчүн бизде мындай эч ким кепилдик бере албайт. Алар ошо замер кылып атабы, же жөн эле ошол талонду берип коюп атабы. Бул да эмне үчүн отмена болгон? Ошо талонду жөн эле шакылдатып жазып ийишкен да. Экопостторду ачыш керек. Анан ошо түтүнү менен өтүп бараткан машинелерди ош жерден замер кылыш керек. Белгилей кетсек, кечээ жогорку кеңеште жыйын башында бир катар депутаттар Бишкектеги ыш маселеси боюнча тиешелүү мамлекеттик жана муниципалдык орган жетекчилери отчет бериши керектигин талап кылып, бүгүнкү жыйында каралмай болгон эле. Бишкекте таштандыны иштетүүчү ишкананы куруу үчүн чет элдик компания менен болгон сүйлөшүү аягына чыкты. Биз бүгүн Бишкекте таштандыны төгүүчү ишканалар тууралуу да сөз кылмакчыбыз. Анткени жогорку кеңеште кечээ маселе каралып жатканда мэриядан дагы мына ушундай маалыматтар берилди. Анткени ошол таштанды, шаардык таштанды төгүүчү жайда бүгүнкү күндө урматтуу угармандар, өзүңүздөр билгендей ал жерде метан газы чыгып тургандыктан анын ошол жерде дагы өрт пайда болуп турат. Анын дагы каптаган ыш Бишкекти көздөй жылып келери дагы буга чейин белгиленген болчу. Демек дагы бир абаны булгап жаткан көйгөй мына ушул Бишкектеги таштанды төгүүчү жай экендиги дагы айтылып келет. Мындан улам биз орун алган маселени четтетүү жаатында таштандыны кайра иштетүүчү завод тууралуу шаар бийлиги бир нече жолу маселе көтөрүп, 2010 жылдан бери эле заводду кура албай келгендиги маалым. Анын дагы ар кандай себептери дагы айтылып келет. Чет өлкөлүк инвесторлордун баш тартып кеткени жана дагы башка бир катар себептери бар. Азыр биздин студияга чакырган коногубуз дагы дал ушул таштанды көйгөй тууралуу кеңири маалыматтарды бермекчи. Бишкек шаардык санитардык полигон ишканасынын долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Чолпон Кубатбекова келип отурат. Чолпон Жанабиловна, саламатсызбы? Студияга кош келдиңиз. Мына көп жылдан бери чечилбей келген көйгөйдү чечебиз деген далалат болуп жатканы кабарланууда. Кечээ күнкү парламент жыйынында дагы Бишкек шаарынын мэри буюрса жаңы жылдан тарта мына чехиялык же америкалык компаниялардын бири ушул таштанды кайра иштетүүчү заводду куруу боюнча аракеттер башталарын айтып атат. Анан азыр мына полигондун абалын дагы сизден угуп алсак, жогоруда биз азыркы күндө ээлеген аянты 47 000 гектар деп жатабыз. Ушул туура эле маалымат болдубу? Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар. Бүгүнкү күнү өзүңүздөргө белгилүү болгондой Бишкек шаарындагы катуу таштанды Бишкек шаарындагы баягы катуу таштандылар түзүмүн жакшыртуу системасында мэрияда долбоор жүрүп жатат. Ал долбоордун алкагында баягы бул систематизаштыруу процесси каралган. Бул жанагы башында долбоордун алкагында 10 компонент, 8 компонент болгон. Ошол 8 компоненттин биринчилери болуп жана тазалык компаниясына, тазалык муниципалдык ишканасына алынган маздар, контейнерлик площадкалар, контейнерлер болгон, GPS система, биллинг система болгон. Эми сиз сурап жаткан Бишкек санитардык полигону боюнча, муниципалдык ишканасы боюнча азыркы учурда 2 долбоор ишке ашып жатат. Бул 2 долбоордун бирөөсү бул иштеп жаткан санкцияланган таштачуу жайды жабуу. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой бүгүнкү күнү свалканын, ошол биз эми свалка деп айтабыз, бизде азыр полигон жок. Ошол свалканын территориясы 45,928. 17-жылы долбоордун алкагында бул контракт боюнча жарымын баягы ошол убакта белгиленген экен. Бул баягы 16-14-жылган эсептөөлөрдүн негизинде 33,45 подрядчикке бөлүп берген. Бүгүнкү күнү 12,45 бул азыркы баягы сиз айтып аткан таштанды жай, төгүлүүчү таштоочу жай болуп атат. Ошол убакта ошол жерде эле бул ошол жерде өрт маселеси чыгууда да. Чындыгында эле ушул таштанды төгүүчү жайдан чыккан өрттүн абанын булганышына таасири дагы мындай бир иликтенип, анализденип көрүнгөн беле? Канча пайызы түзөт негизи?
мындай пайызын билбейм, бирок биз баягы долбоордун алкагында мындай айтканда оценка воздействия иликтөөлөр болот, ошол оценка воздействия деп коет. Ошол ар бир 6 точкада, ошол свалканын 6 точкасында бизден ар жакта жаңы полигон турат, аякта 6 точкада ошол баягы корутунду жасалып атканда, корутунду айлана чөйрө агенттигинен 19-жылы алынган да. Бирок ошондо аябай баягы ушул полигондун ушунча немеси ушундай натыйжага алып келип атат деген дайындоолор жок болчу. Бүгүнкү күндө биз азыр кайра ошол мониторинг жүргүзүү иштерин алып барып, азыр айлана министрлиги менен экология министрлигине баягы сунуш берип, ошол биз мониторинг жүргүзөлү деген иштерди алып барып атабыз. Канча тонна негизи эле ал жерде бүгүнкү күндө таштанды бар? 2000 мындай болгондо, 2000 бул таштанды аянты 1972 жылдан бери экен. 1979 жылы бул баягы карьердин асты ошо таштанды жайына 12 гектар болуп берилиптир да, мусор төккөнгө депчи. Бирок ага чейин баягы 72 жылдан 79 жылга чейин бул чар жай төгүлүп келген маселеси болуп, ошол үчүн бүгүнкү күндө баягы биздин азыркы алып барып аткан алкагында 6 компоненттин территориясы аябай көбөйүп кетти деп айткан себебим да ошондой болуп атат да. Ар ким ар жерге төгө берип эле. Баягы эч кандай мындай бир системный төгүү деген жок болгондо, кыргызча айтканда чар Ал жай жерде бир эле Бишкек эмес, ошол эле мезгилде ар жактан сокулуктан, канттан, аламидин, канттан да келип төгө берген учурлар болот деп айтылды эле. Бүгүнкү күнү ал жумуш систематизацияга кирген. Баарысы Бишкек санитардык полигону муниципалдык ишканасы үчүн баягы талондун негизинде киргизилет. Ошо Бишкек санитардык муниципалдык Бир гана Бишкектен барып төгүлөт? Жок, бул Сокулук жана Ысык Ата райондору да төгөт да. Эми күтүдө негизи эле канча көлөмдө таштанды төгүлүп турат? Ошо 1000 тоннадан, ушунча жылына 360, 365 күн сайын, күн сайын. Ушунча көлөмдөгү таштандыны кайсы бир деңгээлде ушул техногендик кырсыктар катталып кетиши мүмкүнбү ал жерден? Мисалы экологдор буга чейин мэрияга дагы кат жөнөттү эле, ушундай бир кооптуулук бар экендигин айтып. Бүгүнкү күнү баягы сорттоочу, бүгүнкү күнү нары жака биз полигон салынып атат. Ал полигондо баягы полигон Европа стандартына ылайыкташтырылган полигон. Бул баягы кыргыз өкмөтү кредиттик гранттык келишим түзгөндөн кийин мэрия зайымчы болуп 11 миллион кредит алып, ошол боюнча компоненттер кетип атат. Бирок ошол эле жанагы сорттоочу завод курулуп калса жакшы болмок да. Бирок бүгүнкү күнү мэрия баягы аябай мындай глубокий переработка деп коет. Ошол переработканы карап, азыр бүгүнкү күнү ошол боюнча иштеп атышат. Кечээ күнү ошо шаар башчысы айтпадыбы, чехиялык же америкалык компания менен келишим түзүлүшү мүмкүн деп, жана алардын тажрыйбасы эми мол да. Мен ал компанияларды билбейт экенмин. Биздин жанагы компоненттин, биздин долбоордун алкагында сорттоочу катуу калдыктарды сорттоочу жана компосто деген эле бар да. Биякта глубокий переработка деген сөз жок. Бирок баягы чечимди мэрия өзү кабыл алат. Анан ошол чечимге азыр баягы өздөрү жүргүзүп, анализдеп, анан ошол эмеге келип атышса керек да. Чолпон Жанабиловна, мисалы сиз ал жерде иштеп жатканыңызга көп эле болуп калды да бул жерде. Демек, ошол жердеги полигондогу таштандыларды биз кайра иштеткенибиз туура болобу? Же сорттоп туруп ал жерде мындай рекультивация жүргүзгөн максатка ылайыктуу? Билесиз, буга чейинки чет элдик компаниялар ошол жерде биздин таштандыны кайра иштеткенге ошол көлөм аз болуп калат деп да баш тартып келишүүдө деген маалыматтар айтылды эле. 2012 жылы Семи компаниясы өзү негиздөөчү баягы иликтөөлөрдү жүргүзүп, ошондо баягы сорттоочу завод деп иликтөөсүнүн негизинде сорттоочу жана компостоочу завод деп
иликтөөсүнүн негизинде чыккан. Бул эми баягы иликтөөнүн негизинде келген эмне дегенде жыйынтык болуп атат. Неге дегенде ошол эле сорттолгон пластик, кагаз, темир, эме баягы курулуш материалдары ал жерде эмне гана жок. Эмне гана жок, ошонун баары баягы азыркы күндө деле сорттолуп атат да. Баягы мындай айтканда бизде ошол свалкада Бишкек муниципалдык санитардык полигону баягы аутсорсинг кылып тендер менен ошол функциясын частный компанияга өткөрүп берген. Ошол частный баягы жеке компания өзүнүн ишин алып барып, ошол баягы таштанды жайына төгүлгөн мусорду чогултуп, аякта баягы мындай айтканда мусор чогултуучу адамдар бар, неформальный сортировщик деп коет. Ал адамдар ошол баягы жеке компанияга иштеп ал чогултушат да. Анан ал ошол чогултулган мусорду бул эмени баягы вторсырье деп коет, пластиктерди ошону кайра өткөрүп беришет биякта перерабатывающий компаниялар. Чолпон Жанабиловна, мына Бишкекте жанагы абаны булгануусу боюнча бир нече факторлор айтылып келет эмеспи? Ал эми таштанды төгүүчү жайдагы өрттүн таасири канчалык болуп атат? Анализ жүргүзүлгөн беле? Бул боюнча жана эле жооп берип кетти. Жооп узатылды окшойт, Анда ушул полигондо иштей турган адамдар тууралуу айтсаңыздар, техникалык мүмкүнчүлүгү? Полигондун техникалык мүмкүнчүлүгү мындай айтканда аз. Бишкек муниципалдык санитардык полигондун техникалык мүмкүнчүлүгү аз. Бүгүнкү күндө бизде дагы ошол азыр техниканы жакшыртуу маселеси көтөрүлүп жатат. Неге дегенде ал техниканы түрттүрүш керек, тапташ керек. Анан ошончо түрттүргөн, ошончо түшкөн баягы мусорду баягы сорттолуп кеткенден кийин аны түрттүрөт, кайра аны эме баягы таптайт. Ошон үчүн техника аябай керек. Ошону кайра жакшыртуу үчүн азыр иш алып барууда. Натыйжасын берет деп ойлойм. Ошол полигондо жер семирткич иштетилип жатканы да айтылды эле. Гумустар атайын, жанагы тамак аш калдыктарын чиритүү, жанагы жер семирткич катары да колдонуп жатабыз. Ошондойго бир канча бир гектарды бүгүнкү күндө иштеп келе жатат деп буга чейинки директор айтып кетсе керек эле. Чындыгында эле ошондой гумус барбы? Барган белеңиз өзүңүзчө свалкага барып, мисалы айтып атпайбызбы? Свалканы мен андай гумус өстүргөндү, может быть, баягы пилотный проект кылып, пилотный долбоор кылып өздөрү баягы өстүрүп көрүп атышса керек. Бирок ошол свалканын баягы айланасында по периметру свалки андай эч кандай гумус менен өстүргөн иштеткен өстүргөн жанагы эми бул сөл жыланды өстүрөт да, ошондой нерсени көргөн жокмун. Неге дегенде биз баягы ошол полигонду өзүбүз бирип жанагы биз жабабыз деп аракет кылып атабыз. Эми бул ар бир жагында эле биз изилдеп көргөнбүз, андай гумус өстүрүүчү жок. Кызыктуу маалыматтар экен. Эми айтсаңыз, негизи эле ал жерде ошо культивация иштери жүргүзүлүп жатканда ал кандай болуп ишке ашышы керек? Мына жогоруда долбоор болду деп атпайсызбы? Сорттой турган, анан компост деп атасыз, Бүгүнкү күнү жана мен айтып кеткендей, бүгүнкү күнү ошо рекультивация территориясы жабыла турган территория 45,925 түзөт. Азыркы күндө бизде жана мен сизге айтып кетпедимби, 33,45 бул жанагы подрядчы Эхитус фирма Ранден Толберг деген компанияга тиешелүү. Бул баягы 17-жылы контракт түзүлгөн. Контракттын наркы 1,596,900 евро. Бирок бияк территория жана биз төгүп аткан 12,45 бул ошол контрактка кирбей калган. Бул баягы ар бир жыл сайын өсүп аткан территорияда биз жыл сайын миң күнүнө миң түшүп атса, ошол баягы жер өсүп кетти да. Эми азыркы күнү биз баягы экология министрлиги бизге 19-жылы корутунду бергиле, же болбосо бүт территорияны рекультивация кыласыңар, же болбосо жерди көбөйтөсүңөр деп. Баягы сиз айткандай жана айтып кеттиңиз, андай бир себептер болуп, жерди Аламудун району менен шайкеш келбеген үчүн ошол убакытта алып коюп, ошол убакта азыр бүгүнкү күнү биз 30-октябрь 22-жылы баягы жер тактоочу документтерди алып, анан подрядчик өткөзүп берип, бүгүнкү күнү баягы окончательный рабочий проект деп коет.
демек аянт ошол кеңейген деп атасыздарбы? аянт кеңейди. Ошол кеңейгенде 45,928 гектар болду. Аламүдүн районуна кирип кетти Чеги кирген жок. Биз Аламүдүн районунан 2,2 гектарды алдык. Жер алдыңар, Анан аны баягы жер тактоочу документтердин баарын таризделгечекте кичине убакыт кетти. Эмнеге дегенде бул баягы 2 административ райондун эмеси экен. Ошол боюнча, потому что биз айлана чөйрөнү ошол мурунку агенттигинин корутундусунун негизинде иш алып барышыбыз керек. Алар айтышты, баягы изилдөөлөр болду да, мусорду изилдеп чыкканда баягы мусор чаржайып төгүлүп келген үчүн дополнительный жалезы бар, четтен чыккан мусор чыгып калып, анан аны кайра бияка ыргытканда дагы болбой калып, ошон үчүн биз территорияны көбөйтүүгө муктаж болдук да. Аргас болгон турбайсыздарбы? Демек эми мэр кече жогорку кеңеште билдирип кетти, жаңы жылдан кийин биз ушул таштандыны кайра иштете турган заводду курабыз. Мен алып турсун, сиздерге кайсы компанияны өзүңүздөр тандап бересиздер? Мен алып келем, америкалыкпы же чехиялыкпы деп, Демек бул сөз маселе дагы чечилиши соңуна келип калды деп бир ишеним артып туралы, албетте. Ооба, чындап бул реалдуу ишке аша турган иш экенине баягы чындап кесиптешим айткандай эле ишенип турабыз. Мына Чолпон айымдагы бир топ көйгөйлөрдү, маселелерди алдыга койгон максаттар менен бөлүшүп өттү. Чолпон Жанабиловна, сизге чоң рахмат. Атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радиочулар, бизге Бишкектин абалын болгонусу боюнча шаардык таштанды төгүүчү жайдын абалы, анын абанын бузулуусуна таасири тууралуу Бишкек шаардык санитардык полигону ишканасынын долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Чолпон Кубатбекова келип түзөбодо маектешти. Биз болсо уктуруубузду уланта беребиз. Таңкы Кыргызстан түзөбодо уктуруусун улантууда. Эми уктуруубуздун соңку бөлүгүнө өтсөк, дүйнөлүк океандан эң алыс жайгашкан мамлекеттердин бири болгон Кыргызстан деңизге чыгууга мүмкүнчүлүк алды. Бул алдыга карай жасалган чоң секирик. Кол коюлган макулдашуулар эки тараптуу Кыргыз Эмират мамилелеринин өнүгүшүнө чоң түрткү гана бербестен, өлкөбүзгө кубаттуу экономикалык бурулуш жасоого жардам берет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Араб Эмиратындагы ири компаниялар менен келишимдерге кол коюуну салтанатында айткан. Белгилей кетсек, Бириккен Араб Эмираттары менен сооданы өнүктүрүү жана экономикалык байланышты чыңдоо алкагында эки негизги документке кол коюлган. Бул макулдашууларга кол коюу чечими Кыргызстандын президентинин Бириккен Араб Эмираттарына жумушчу сапарынын алкагында Бириккен Араб Эмираттарынын жогорку жетекчилиги менен сүйлөшүүнүн жыйынтыгында кабыл алынган. Биринчи макулдашууга ылайык Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги AD Ports Group документке кол койду. Компания менен анын алкагында Эмират компаниясы логистикалык борборду жана бажы аймагын өнүктүрүү жана иштетүү үчүн аймактагы эң заманбап портко, Абу-Дабидеги Халифа портко жакын жайгашкан Кезат эркин экономикалык аймагында 300 000 чарчы метрден ашык жерди бөлүп берген. Эми биз бул теманы дагы кеңиртип алсак, биздин студияга экономика жана коммерция министрлигинин эл аралык финансы институттар менен биргеликте иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы Өмүрбек Кенжебаев чакырылган. Өмүрбек Абдназарович, саламатсызбы? Студияга кош келиңиз. Мына эми макулдашуулар жөнүндө жетишерлик айтылды окшойт. Деңизге чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүнө да бир түшүндүрмө берип өтсөңүз. Толук келишим качан кол коюлат дагы, анан баягы кантип деңизге чыгабыз, деңизге чыгып баштайбыз деген суроо турат. Кутмандуу таң, урматтуу радио окуучулар. Биринчиден мен ошо Бириккен Араб Эмираттары тууралуу бир аз маалымат бере кетейин. Бул өлкө азыркы учурда өнүккөн өлкөлөрдүн катарын толуктайт. Акыркы 50 жылдары бул өлкө өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн арасынан өнүккөн өлкөлөр катарын толуктаган. Булар чындыгында нефтти иштетип, анын пайдасынан жетишкен бул секирикке. Бирок акыркы жылдары булар экономикасын диверсификация жасап, структурасын өзгөртүп жатат. Пайда, бюджетке келген пайданы бир гана нефттен эмес, жана башка экономиканын тармактарынан жасайт. Айта кетсем, бул туризм,
өндүрүш, нефттен тышкары энергетика. Эң негизгиси мындан тышкары жана бул соода, тышкы соода. Эми ошондо бизде барып мына министрлер кабинетинин төрагасы ал жерде документтерге кол коюп атпайбы? Бул жерде биз ошо деңизге чыгуу тууралуу кеп болуп атканда, биз Кыргызстан менен Араб Эмиратынын ортосунда жакын коңшу деле мамлекет эмеспиз да, туурабы? Ооба. Биздин урматтуу президент Садыр Нуркожоевич айткандай, тышкы саясат көп векторлук болгондуктан экономика жагынан да биз ар кандай тармактарды карап, ар кайсы өлкөлөр менен кызматташтыкты алдына жылдырабыз. Алардын арасында бул акыркы убактарда мына күзүндө президентибиздин официалдуу иш сапары болуп өткөн. Ошонун бийик даражада болуп өткөн жолугушуулардын жыйынтыгы боюнча ошондо эле акыркы мына 12 декабрда кабинеттер министрлеринин төрагасы Акылбек Үсөнбекович баш болгон өкмөттөр аралык кызматташуу комиссиясынын отурумун алкаганда ошо Халифа экономикалык зонасынан 32 гектар жер участогун алуу боюнча макулдашууга жетиштүү болгондо, мунун алкагында Кыргыз тарап эксклюзивдүү укукка ээ болду. Ушул жерди алып 50 жылга иштетип ижарага алып атабыз, ижарага экспорттук, импорттук иш-аракеттерге колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Демек ал жерден биз башка үчүнчү өлкөлөргө чыкканга дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар. Негизги биякта биз үчүн пайдалуу болгон нерсе бул биздин бизнеске экспортко жасаган максаттарын ишке ашырганга шарт түзүлөт. Билесиз, Араб Эмиратынан келген көбүнчө ишкерлер жана ошондой эле мамлекеттик деңгээлдеги жетекчилер деле көбүнчө бизде ошо туризмге көбүрөөк көңүл буртат. Жогоруда сиз айтып өттүңүз. Мындан сырткары айыл чарба азыктары, эт боюнча дагы бир топ иш-чаралар бар эле. Ал эми могул акыркы барган жолугушууда кайсы багыттар боюнча кеп жүрүп жатат? Ошол жерде чындыгында эле ошол туризм болуп атабы, өндүрүш болуп атабы? Кайсы тармакка көңүлдөр бурулду? Мындан тышкары туризм, маданият, энергетика тармактары эң пайдалуу болуп эсептелинет. Бирок айта кетчү нерсе, эң негизги максат бул жерде биз бул макулдашууга жетишкен максаты бул биздин бизнес соода тармагында бизнес өкүлдөрүнө жардам берүү болуп эсептелинет. Бул жерди алып биз иштеткен жыйынтыгы бул биз жанагы валютаны, тышкы валютаны экономикага тартканга шарт түзөбүз. Инвестицияны. Глобалдык экономикада жакшы билесиздер, бул тышкы сооданы өнүктүрүү негизги фактордун бири болуп эсептелинет. Кыргызстан билесиздер, дүйнөдө жанагы деңиз маршруттарына чыкпай турган өлкөлөрдүн катарын толукканда экономика шартында мындай конкуренцияда мындай атаандаштыкка бир аз алсыз болуп калабыз да. Ошондуктан бул алган мүмкүнчүлүгүбүз бул стратегиялык максатка жараша да. Бул мүмкүнчүлүк менен эми биз баягы каалаган же болбосо келишим түзө алган, дараметибиз жете турган өлкөлөр менен кызматташа алабызбы же мындай чек барбы? Өзүңүздөр билесиздер, бизде жана экспорт жагынан бир аз потенциалыбыз бар, бирок рыноктор көп болбогондуктан биз толугу менен ошол потенциалды ишке ашыра албай атабыз да акыркы жылдары. Ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, биздин потенциалды толук пайдаланып, жакшы товарларыбыз, экологиялык таза товарларыбызды өнүккөн өлкөлөргө сунуштап, аларды алдына жылдырып, контракттык негизде ишке ашырып, өлкөгө тышкы валютаны алып келүүсүнө биз камсыздасак, бул экономиканын
күчүнө көбөйткөнгө жардам берет да. Өмүрбек Абдыназарович, негизи эле бул өлкөлөр менен биздин экономикалык кызматташыбыз мурда кандай эле? Негизинен Бириккен Араб Эмираттары менен 91-жылы дипломатиялык катташуу түзүлгөн экен. 96-жылы элчиликтер ачылган экен. Ошондон баштап биз баштаганбыз, катнашты ар бир тармактардан. Бирок экономикалык жактан бул акыркы 2-3 жылдар эле күчтөндүрүп башталды да. Ага чейин маданий, гуманитардык жана башка жаатта дагы кызматташуулар болуп келген. Эми мына сооданын соңку эгер акыркы 2-3 жылдар болуп атса, мындай соода жүгүртүүнүн көлөмү кайсы деңгээлде турат азыр? Азыркы учурда башка өлкөлөр менен салыштырганда Эмираттар менен аз өлчөмдө $90 миллион түзөт. Соода жүгүртүү, жылдык соода жүгүртүү. Ошол деңгээлди көтөрүү максатында ушу азыркы именно соода тармагына биз басым жасап ушу кадамдарга баратабыз. Соода болгондо эмнеге кызыгуулар болуп атат көбүнчө? Сиздер жакшы билесиздер, бизде экологиялык таза продукталарга биз шарттарыбыз бар да, өстүрүп аларды экспорттоганга. Бул бал, эт, жана айыл чарба азыктары. Эми Өмүрбек мырза, жогоруда ушул кол коюлган AD Ports Group компаниясы тууралуу айтып берсеңиз. Бул эми баягы абройлуу компаниялардан да. Бул эмне болгон компания? Биз анын мүмкүнчүлүгүн кандай колдонуп алсак болот? Мисалы эми келишим болгондон кийин түз кызматташуу болот да. Abu Dhabi Ports Group компаниясы бул 2006-жылы Абу Дабиде түзүлгөн улуттук компания болуп эсептелинет. Акыркы жылдары бул динамикалык өнүгүп, дүйнөлүк акциялар рыноктарына котировкасы жүргөн компаниялардын катарын толуктайт. Ошо соода тармагында долбоорлорду ашырып, экономиканы өнүктүрүү максатында түзүлгөн. Азыркы учурда ушу Абу Даби шаары менен Дубай шаарынын ортосуна, бул эки шаар жакшы билесиздер, өнүккөн деловой шаарлар болуп эсептелинет. Ортосунда халифа экономикалык зонасын түзгөн. Ал экономикалык зона бүт өнүккөн инфратүзүмдүк шарттарга ээ болгон азыркы учурда. Белгилеп кетсем, ал 5 аэропорттун жанында жайгашкан. Жанында 2 порт бар, дүйнөлүк класстагы. 2 магистраль, чоң 4 жүк ташуучу машинелерге арналган магистраль жана азыркы учурда темир жолун тартып келүүдө. Ошол экономикалык зона халифадан 32 чарчым жер тилкесин алууга биз азыр укук калдык да, ошону билген. Ошол жерде жана халифа порту деп атпайсызбы? Бул жерде Кезат деген ушул эркин экономикалык зонанын аты. Ооба, Кезат бул компания ошол халифа экономикалык зонасын башкаруучу компаниясы болуп калат. Эми бул тууралуу айтканда биздин өзүбүздүн дагы даярдыгыбыз керек. Бул жерде билесиз, негизи эле экспортко чыгууда бизде ушул товар өндүрүү бир аз көлөмү аз болуп калгандыгы белгиленип келет. Эң ири компаниялар, мисалы Кыргызстандан кайсы бир айыл чарба продуктусун алайын десе, анын саны аз болуп калгандыктан алар ага кызыкпай тургандыгы айтылып келет эмеспи? Бул үчүн биздин өзүбүздүн даярдыгыбыз кандай болушу керек? Бул жаатта кайсы жумуштарды аткаруу зарылдыгы турат? Бул жаатта кабинеттер министрлигинен ар дайым тиешелүү иш-чаралар, иш пландары ишке ашырып келе жатат. Тиешелүү лабораториялар, стандартизация боюнча стандарттар иштелип чыгып, жаңы заманбап шарттарына ылайык келтирип ар дайым
атайын иш чаралар ишке ашырылууда. Ошондой эле экспортту кубаттоо үчүн бизнеске жардам берүү боюнча тиешелүү долбоорлорубуз бар. Жана алар жаңылары иштелип чыгып, эмне болгон каржылоо долбоорлор тиешелүү долбоорлорубуз бар деп атасыз. ооба, ошол жашыл экономикасынын өнүктүрүү боюнча жанагы айыл чарбаны багыт кубаттап экспортко шарт түзүп аларга жардам берүү боюнча долбоорлор каралган. Өмүрбек мырза, мына деңиз портуна чыгуу боюнча мүмкүнчүлүк алдык. Негизи эле ушул Бириккен Араб Эмираттары менен дагы башка экономикалык кандай бир алакабыз бекем, кандай дагы сиз айтмакчы, кандай долбоорлор менен кызматташуубуз бүгүнкү күнгө чейин уланып келет, аны дагы арттыруу аракети болуп жатат. Белгилей кетсем, ушул жылдын 31-декабрында президентибиз Садыр Нуркожоевичтин Эмираттарына болгон расмий иш сапарынын алкагында бир макулдашууга кол коюлган. Бул Кыргыз Республикасында биргелешкен холдинг компаниясын түзүү боюнча макулдашууга жетишкенбиз. Бул холдинг компаниясынын уставдык капиталы $100 миллион болот, алгачкы капиталы. Мындан ары 1 миллиард 200 миллионго чейин жеткирилет. Компаниянын негизги максаты бул эки тарапка тиешелүү болгон, ошондой эле Кыргыз экономикасынын өнүгүүгө багытталган бизнес проекттерди каржылоого максатталат. Холдинг компания. Холдинг компания, ооба. Бул именно ошо бизнес проекттерин ишке ашырат. Ошол компания түзүлүп жатабы? Ооба, макулдашууга 31-inde кол коюлган. 1 жыл болуп барат, э? Жок. 31-декабрь деп атасызбы? 31-октябрь. Октябрь. Азыр макулдашуунун ратификациясы жүрүп атат. Негизи эле арабтар биздеги бир топ тармактарды атабадыңызбы, ушуларга кызыгуулары бар депчи, бүгүнкү күндө кайсы тармактар боюнча мындай реалдуу сектор бар? Реалдуу сектор айыл чарбадан тышкары бул туризм жана энергетика. Туризм болгондо кандай туризмге кызыгып жатышат? Мисалы үчүн алар бул жерге келип бир туристтик аймактарды курууга кызыктарбы же туристтердин келүүсүнө кызыктарбы? Экөө тең. Алар бияка кызыкканы бул жана жаратылышыбызга кызыгат, көлгө кызыгышат, келип таза суубузга кызыгышат, бактарга, тоого кызыгышат. Тоого, жашыл чөп бүт шарттарыбыз аларга аябай кызыктуу. Акырындап биз тиешелүү эле аралык класска жооп берген кызматты түзүп берсек, алар келип даяр. Мисалы ушул араб инвесторлору тарабынан бизде жана Асмал шаарын куруу боюнча дагы сөз жүрүп жатпады беле? Кайсы бир деңгээлде ири бир инвестицияга бир каражат сала тургандай дагы көрүнүштөр барбы? Мындай бир документтерге кол коюу же болбосо сүйлөшүүлөр дегендейчи, бул Асмал шаарын албагандачы, кошпогондо. Эгер долбоорлук деңгээлде айта турган болсок, жана айтып кеттим го, холдинг компаниясыны. Ушул компания именно долбоорлорду кандай гана болбосун, чоң болобу, кичи болобу, орто болобу, карап каржылаганга даяр болот. Именно ошо Асман болобу же дагы башка долбоорлор чыга турган болсо, аны ошо холдинг компаниянын каржылоосуна билдирме берип ишке ашырсак болот. Мисалы үчүн сиздерге ошол ишкерлер дагы келип өздөрүнүн сунуштарын бөлүшүп, ал жерде долбоорлорун да сунуштап кейт эмеспи, сиздер ошол экономика министрлигине келипчи. Ошол жерде көбүнчө араб өлкөлөрүнө биздин таза сууну
экспорттоо боюнча дагы маселе көтөрүп келишет да. Биздин ишкерлердин бүгүнкү күндө ошол Араб Эмирлигине болгон кызыгуу, жанагы жерде үчүнчү мамлекеттерге деңиз портуна чыгуу боюнча дагы мындай азыр баарлашуулар болуп атабы, силерге кайрылуулар болуп атабы? Таза суу экспорттоо боюнча бизде демилге бар. Бир гана Араб Эмираттарына эмес, жана башка өлкөлөрүнө. Бул долбоорду жылдыруу боюнча шарттар азырынча иштелип жатат. Буюрса экспорттоого дүйнөлүк рыноктун талоосуна ылайык ишке ашырылат. Бирок ошол эле мезгилде ишкерлер өз алдынча дагы ошол мамлекеттер менен иштешкен учурлар болобу? Бул мамлекеттин колдоосу жок эле, бизденчи? Ооба, андай учурлар бар. Өз алдынча чыгып экспортко чыгып жүргөн биздин ишкерлерибиз дагы бар, Өмүрбек мырза, жогоруда айтып өттүңүз, мына ошол Арабия тарап биздин Кыргызстанда туризмге көбүнчө энергетика тармагына баягы инвестиция салууга Эмират тарап. Эмираттар тарабы. Анан негизи алар баягы өзүлөр баягы турист катары келбестен өзүнүн баягы ишкерлигин жүргүзүүгө кызыктырылган билген учурлар бар. Бул себеп дегенде алардын тажрыйбасы дагы болушу мүмкүн да, ошол туризмди өнүктүрүүдөбү кайсыл багытта кызыгуусу болбосун. Ооба, алар азыркы учурда биздин өлкөдө энергетика тармагында бир долбоорду ишке ашырууга кызыктар. Азыркы учурда алгачкы этабы жүрүп атат. Рынокду изучать этип, биздин долбоорду карап, анан бардык эсептерин жүргүзүп, анализин чыгаргандан кийин тиешелүү долбоор каралат. Мисалы кандай энергетика? Кайра калыбына келтирүүчү энергетика блоктар бар. Кайра калыбына келтирүүчү энергетика. Же мындай гез куруу иштери жөнүндө сөз болот. Гез боюнча эмес, алар жашыл энергетика, күн дегенде, э? Азыр белгилей кетсем, азыркы учурда дүйнөдө Дубай бул жаңы технологиялардын өлкөсүнө, шаарына айланып баратат. Мисалы үчүн эми кийинки болжолдуу баягы соода жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүүгө анализдер, болжолдор кандай, Өмүрбек мырза? Сиз жана айттыңыз, мына Араб Эмираттары менен 92 миллион дедиңизби? Соода жүгүртүүнүн көлөмү. Эми бул мүмкүнчүлүк, жаңы шарттар, жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган сайын бул көлөм цифра дагы жогорулаш керек да. Анан жакынкы 5 жылбы же жакынкы 1 жылбы кандай болжолдоолор бар? Болжолдоо бар. Анын негизи бул биринчи кадам ошол эркин экономикалык зонадан алган жертилке. Анын шарттары өтө либералдуу. Таможенный жанагы очистка деп коет. Бүт бардыгы алар автоматизация болуп, цифровизация негизинде жүргүзүлөт. Жанагы оформлениялары бүт жеңилдетилген да. Ошонун негизинде биз товар обороту өлкөлөр арасында өнүктүрүүгө чоң максаттар коюп атабыз. Таксан барбы? Мынча жылда бул көлөмгө жетсек болот деп максат коюлган. Мен соода тармагында эксперт эмесмин, ошондуктан биз цифра менен. Өмүрбек Абдыназирович, түшүндүк. Мына эл аралык финансы институттар менен биргеликте иш алып баруу бөлүмүн жетектеп атпайсызбы? Демек, бул араб өлкөлөрүнүн башка дагы финансы же болбосо каржы институттар менен биздеги мамиле тууралуу айтып берсеңиз, кайсы мамлекет менен, кайсы деги эле эл аралык мындай каржы уюмдар менен бизде бүгүнкү күндө бир алгылыктуу жумуштар жүрүп жатат? Негизги биздин алып барган иштерибиз бул экономиканы жана бизнести жеткиликтүү финансылык каржылоо менен камсыздоо болуп эсептелинет. Ошонун максатында биз Кыргыз Республикасында эки тараптуу финансылык уюмдарды түзүү иштерин алып барабыз. Бул максатта азыркы учурда өлкөдө 3 финансылык уюм иштеп атат. Бул Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду, Өзбек Кыргыз өнүктүрүү фонду жана Венгер Кыргыз өнүктүрүү фонду. Акыркы эки фонд булар жаңыдан иштеп башташты. Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду бул 2015 жылдан бери иштеп атат. Жана ал 500 миллион долларга жакын азыр долбоорлорду каржылап койгон уже.
Андан тышкары келечекте жакын арада мына Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фондун ишке киргизүү максаттар турат. Bundan тышкары биз Кытай Кыргыз өнүктүрүү фонду менен түзүү боюнча фондуну Түрк өнүктүрүү фондун түзүү боюнча иш алып барып атабыз азыр. Алардын маанилүүлүгү эмнеде? Маанилүүлүгү ошол өлкөлөрдүн биздин экономикага насыя эмес шартта инвестицияларды тартуу. Дал ошол жогоруда белгиленген мамлекеттерден өнүктүрүү фонддордун негизги ошол уставдык капиталдары дагы бар алардын, анан кийин кайсы бир багыттарды алар каржылайт. Мисалы үчүн Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду бул көбүнчө айыл чарбасы боюнча каржылоо иштерин жүргүзүп келет эмеспи? Чакан жана орто бизнести каржылоо боюнча дагы ошол эле Өзбек, Кыргыз Өзбек фонду, Венгер Кыргыз фонду, жакында эле белгилүү болду Түрк Кыргыз Түрк фондун түзүү боюнча. Кытайды сиз айтып атасыз. Кайсы тармактарда булардын дагы мына каржылоосу? Булар Кыргыз тараптын демилгеси менен түзүлгөндүктөн, ошондой эле Кыргыз Республикасында жайгашкандыктан экономика министрлиги ошолорду багыттайт. Кайсы экономиканын кайсы тармагы каржылоого муктаж экендигин. Ошондуктан жанагы Орус өнүктүрүү фонду именно бизде жана айыл чарба тармагы муктаж болгондуктан арзан кредиттерге ошол тармакка басым жасаган. Ошондой эле азыркы ишке кирип жаткан Венгер фонду айыл чарбасына ал дагы басым жасайт. Өзбек фонду, Өзбек Кыргыз өнүктүрүү фонду лизинг тармагына басым жасап атат. Демек техника жагында. Жаңы ачылган фонддордон биз аларды изилдеп, потенциалына, экономиканын талабына жараша багыттаганга аракет жасайбыз. Кытайчы? Ал Кытай менен фонд азыркы эң алгачкы этабында турат. Бирок негизги багыт эмне болуп атат? Негизги багыт ошол эле биздин экономиканын өнүктүрүүгө багытталат. Бул бизнести ошол энергетика, айыл чарба, транспорт. Бул экинчи жагынан ошол экинчи өлкө тараптын экономикасынын потенциалына да жараша болот. Өмүрбек мырза, эми мына деңиз портуна чыгуу бир тарыхый учур деп айтып атпайбызбы? Анан мында эми ошол экспорттоочулар, өндүрүш ишканалары дагы кызыгуусун артып, ошол өзүнүн өндүрүш кубаттуулугун жогорулата баштайт эмеспи? Анан ошол эле учурда жана нукура азыктарга кызыгуулар артылат деп атабыз. Экологиялык жактан таза ушуларга көңүл бөлүү жумуштары кандай болот эми? Мындай тыкыр көңүл бөлүнүш керек да, алардын кубаттуулугун арттыруу, шарт түзүп берүү, экспортко көмөктөшүү сыяктуу жумуштар алып барылабы эми? Ооба, албетте алып барылат. Бул жөнүндө биз азыртан баштап иш баштадык. Ошол жер участогун башкарып, өнүктүрүп, биздин бизнеске шарттарды түзүү үчүн атайын бир компания түзүлүү боюнча маселе каралып атат. Эгер ошол максат ишке ашса, компания түзүлүп, атайын управляющая компания. Ошол жер тилкесинде атайын кампаларды куруп, сактоочу жайларды, муздаткыч жайларды камсыздап, логистика. Бул туура айтасыз, логистикалык центр болот өзүнчө. Ошол жакта биздин бизнес товарларын алып келип, кармап, упаковка жасап, кааласа переработка жасап, андан тышкары ошо араб өлкөлөрүнө сатканга мүмкүнчүлүк түзгөнгө биз аракеттер жасайбыз. Өмүрбек Абдинажирович, бул жерде Маздар деп аталган мамлекеттик компания тууралуу айтып бериңизчи. Ал ошол Бириккен Араб Эмирлигинде бул Кыргызстанга күндүн кубаты менен иштей турган кубаттуулугу 200 мегаватт болгон электр станциясын курат экен. Кабарыңыз барбы? Энергетика тарабынан мен жооп бере албайт экенмин. Бул жерде ошол компания сиздердин министрлик билдирип атат да, бул жерде ушундай бир кубаттуу болгон жогоруда өзүңүз айтып атпайсызбы? Бир топ энергетика жаатында кызматташууларга кол коюлду деп.
демек бул жерде сөз бизге ишкана курганда ал жерде жумуш орду менен да камсыз болот турбайбы, экономика жактан бул албетте калктын жумуш менен камсыз болушу. Демек ал компаниялардын бүгүнкү күндөгү пайдасы жана биздин үчүнчү өлкөгө чыгуубуздагы эң негизги максат дагы мына ушул деп айтсак болот экен. Сизге ыраазылык билдиребиз. Биздин эфирге атайын убактыңызды бөлүп келип мына ушундай маалыматтар менен бөлүшүп жатканыңызга ишиңиздерде ийгилик болсун дейбиз. Албетте бул жаатта бүгүнкү күндө биздин ишкерлердин дагы даярдыктары жана аларга мамлекет тарабынан колдоолор, кандай колдоолор болгондо биз ушундай үчүнчү өлкөлөргө өзүбүздүн өндүрүлгөн товарларды экспорттой алабыз. Бул жаатта дагы жумуштар алып барылышы зарылдыгын сиз айтып өттүңүз. Сизге ыраазылык билдиребиз. Рахмат сизге, Өмүрбек Абдыназирович. Ыраазылык билдирүү менен биз программаны да жыйынтыктоого убакыт келип калганын эске салып өтөлү. Ал эми бүгүнкү теманын мейманы экономика жана коммерция министрлигинин эл аралык финанс институттары менен бирге иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы Өмүрбек Кенжебаев студияда болду. Ал эми Таңкы Кыргызстан программасынын бүгүн 16 декабрь жума күнкү чыгарылышын ушу менен аяктайбыз. Уктурууну 2 саат бою Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанова алып бардык. Режиссер Бакыт Ашрахманов болду. Сиздер менен коштошот экенбиз. Албетте биринчи радио ушун менен түзөбөдөгү уктурууларын токтотуп калбайт. Мындан аркы түз эфирди дагы уланта бермекчибиз. Бүгүнкү иш күнүңүздөр ийгиликтүү коштолсун деген жыйынтык менен биз эфирди аяктадык. Кайрадан толкун аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.